бул газдагы болуп аткан нерсе бул саясатпы же диний согуш болуп атабы? Жок, бул жерде саясат гана деп айтам, саясий гана маселе, диний согуш боло элек. Эмне болуп атат эркектерибиз менен? Эмне жетишпей атат? Илгери айтты эле, эгерде биздин аксакалдардын сакалынан арак куюлуп турган болсо кантип алам батасын деген го. Адам өзүндө жок нерсени кантип берет? Бүгүнкү кээ бирки, мен баарын дебейм, кээ бирки аксакалдарыбызды сакал келиңиздер бата дуа берип коюңузчу деп калсак, эмне деп бата беришин билбейт. Бата бербей эле коеюнчу, өзүңөр кыла берлечи молдокелер деп калат. Биз катардагы мусулмандар, президентибиз эми өзүнүн ишин кылды. Өзүнүн мойнундагы жүктү өткөрүп берди. Биз эмне кылышыбыз керек? Пайгамбарыбыздын биринчи сүннөтүн билесизби? Кайсы сүннөт? Бир адам ар жактан сокку жей берсе, өзүн таштап салат да. Негизи динде аны таштабаш керек. Жыгылдыңбы, тура бил дейт. Динде ушул нерсе. Бир баарлашуулардан бир мындай кызыктуу окуя кандай акыркы учурлардан бар? Эртең кыяматта жооп берем деп корком. Эмне туура эмес жооп берип койсом, ал чоң бир күнөө. Салам алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн биздин YouTube каналда, бүгүн подкастта белгилүү дин аалымы десек болот, теолог, өзүңүздүн Instagram баракчаңызда Марс Ибраев ажыке. Эсиңизден келип алдыңызбы, кандайсыз? Шүгүр, жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум сизге да. Мен биринчиден эле сиз менен байланыштуу менде эки бир кызыктуу окуя бар, ошо менен баштагым келип турат. Себеп дегенде мен көп жылдардан бери Россияда чогуу жүрүп, жакын адамым, досум, мындай баягы китеп окуган, заманбап адам да, мындайча айткандачы. Анан аны динге алып келиш өтө кыйын болгон. Анан мындай элдин көпчүлүк катмары түшүнгөн эле алымдарды жөнөтсөң баягы теппейт деп коет го, мындай. Теппейт да качы, анан мындай мне смязам дейт го, ошондой доказательство алып келип бер дей берет да. Анан бир күнү эле намаз окуп, 5 мал намазга кирип кетти. Анан сен кимден сабак алып атасың десем, Марс Ибраев деген киши бар, ошондой сабактар мага жагат деп калды да. Анан ошондо бир оюм кетип калды. Бул кишини изучать этип көрөйүнчү деп, себеп дегенде Кыргызстанда көп эмес элем да. Анан сураштырып келсем, сизди баары айтат да, эми депчи. Оор артиллерия бул киши, бул баягы мындай мага чоң доказательство керек дегенди далилдер менен алып келип берет деп. Анан кантип ошондой сизде мындай каяктан ошол илим? Стафла, биринчиден адамдын жакшы көз караш деп айтат го, жакшы ниетине Аллах ыраазы болсун дейли. Бул эми дуа болсун, ошондой болсо, ошондой болгонго насип кылсын дейли. Бирок мен өзүм антип эсептебейм. Мүмкүн болушунча жөнөкөй болууга аракет кылабыз, эми баягы биздин ата-энелерибиз ушуну үйрөтүптүр. Мен өзүм негизи ата-энем интеллигент инсандар да. Мындай айтканда билим берүү тармагында иштеген инсандар. Атам өтүп кетти, бирок ошол Ибраев Кайып деп ошол университетте, Ош мамлекеттик университетинде, Ош технологиялык университетинде, юридикалык академияда акыркы эмелерде жетекчилик кызматтарда сабак берүү менен алектеңде. Үйдөгү тарбия, балким ошо энебиздин тарбиясы, энебиз дагы Ош технологиялык университетине ага чейин бала бакчада иштеп, мындай дайыма билим берүү атмосферасынын ичинде чоңойдук. Бирок диний чөйрөдө эмес, ачык айтайын. Диний чөйрөдө эмес. Анан биз ошол 11-классты бүтүп, юрфакка тапшырып, анан ошол жерден чакырык келип Египетке, анан насип болуп Египетке барып, терең илим изилдөө мүмкүнчүлүгүм Египеттен башталды. Бирок ошол Египетте да жүргөндө ар кандай пикирлер, ар кандай багыттар болуп отуруп, бирок радикалдуусун да көрдүм. Саясий ислам жагына кеткен жагын да кызыгып көрдүм. Бирок эмнегедир менин купулума толгон эме ошол жактагы ошол кээ бир туугандарыбыздын, илимдүү инсандардын багытыңды алып өзүңдүн элиңе, жериңе, журтуңа барганда динге, элдин түшүнүгүнө жараша мамиле кылгыла деп үйрөткөн эмелер болду да негизи. Албетте биздин бул жактагы Абдышүкүр устаз, Равшан устаз деген устаздарыбыз бар да, Египетте окуган аксакалдарыбыз. Чогуу чараны окудук бир учурда, бир доордо. Ошолордун дагы таасири, таалим тарбиясы деп айтабыз. Негедир эме кылды да, көбүрөөк исламды башка ракурстан караганга аракет кылдык да. Исламды биз билген классикалык ракурстан караган башка, бирок ошол эле учурда аны тереңирээк ичинен кылып, бүгүнкү 21-кылымга, 20-кылымдын
талабына шайкеш келе турган нерсени издей баштадым. Дүйнөлүк аалымдар деген бар. Билесиздер эми. Бул жергиликтүү аалымдарыбыз жергиликтүү деңгээлдеги аалымды эмени кылат, деңгээлди. А дүйнөлүк аалымдар бул масштаб жогору да. Мүмкүн болсо ошолордун китептеринен, ошолордун пикирлеринен пайдаланууга аракет кылып, анан адамдар менен дагы көбүрөөк практикага дейм. Практикага көбүрөөк иштедик. Келгенден баштап эле мына ошол 22 жылдын жүзү болуп калды. Тыным жок, чуркамай, тыным жок, элдерге түшмөй, дагы көбүрөөк жаштар менен иштешүү, дагы көбүрөөк мечитке келе албай аткан мындайча айтканда аудитория менен көбүрөөк алектенүү, балким ушул нерсеге түрткү окшойт. Себеби бир учурларда барып бир мектепте бир жолугушуу болгон учурда ойго келбеген суроолорду берди да. Адамдар, окуучулар, мугалимдер дагычы. Анан келип билбейм деш, илимдин жарымы дейт го, имам Малик айткан экен да. Пайгамбарыбыздын биринчи сүннөтүн билесизби, кайсы сүннөт? Жок. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын эң биринчи сүннөтү билбейм деп айткан экен. Ошол билбейм деп айтканы биринчи Куран аяттар түшкөндө Жабраил периште келип, "О Мухаммед, оку" деген го. Оку дегенде мен билбеймин деген да, ошо биринчи сүннөт ошол. Бул кийинки аалымдар, ошол эле илимдин өзү деп айткан Абу Ханифа рахматуллаху алейх. Демек ошол өңүттөн калганда билбейм деген нерсе келди. Бирок билбемдин аркасында үйрөнүшүң керек деген нерсе да бар да. Намыскөйлүк бар. Неге мен муну алардын талабына алар жооп бере албайм? Неге алар канаттанбайт деген намыстануу келип, анан чындыгында улуу залкар аалымдардын, устаздардын китептерин окуй баштадык. Үйрөнгөн сайын, чукуган сайын, кирген сайын тереңдетүү бир эмесине кирдик дагы. Анан ооба сиз айткандай жанагындай мейли миграцияда жүргөн инсандарбы, мейли бул жакта жүрүп, балким жогорку академиялык деңгээлдеги инсандар бар. Бирок ордун таба албай аткан, мечитке жалогондон коркуп аткан, намаз окугандан өзүнө бир коркунучтуу болуп аткан инсандарга, арагын таштай албай аткан инсандарга ошол методикаларды колдонуу менен кирдик. Эми билбейм канчалык деңгээлде эффективдүү болду, бирок иншалла пайдалуу болот деген ойдомун. Демек бунун аркасында талыкпаган эмгек бар. Сонун жооп болду. Эми менде өзүңүз айтып кеткендей, мен биографияңызды окуп чыксам, сиз өзүңүз ат башыдан болосуз. Бирок бул көпчүлүгүндө түшүнүк бар да, эми 95-жылдары эми бойго жетип, мындай акыл эске кирип калган учуруңуз андан да эрте 90 жылдары болсо керек. Бул дин анча деле өнүккөн эмес, союз таркап, баягы көпчүлүк депрессияда жүрүп, арак шарап кенен жайылган учур. Анан эми эч кимге мындай баарына эле маалым да, түштүк тарапта эми бир аз динди карманган элдер, анан түндүктө көп деле дин карманчу эмес да. Анан кантип молдочулукка сизди ата энеңиз берип койду? Тим более динден алыс болду деп өзүңүз айттыңыз. Кудай Тааланын тагдыры экен, буйруду дейт го, буйруду. Негизи ооба атам Раматылык ат башы, Нарын областы ат башы району Ачагайыңды деген айылдан болот. Бул Черик деген уруу деп, урууга эме калабыз да биз, уруусунан Черик уруунун алдаяры деп айтат. Ушунду үйрөтүп келген атам дагы, чоң атам дагы Раматылык. Чоң атам санжырачы болчу. Анан атам ошол айылдан чыгып, Шайлообек Дүйшеев, биздин атабыздын достору, классташтары да бир айылдан болот баары. Анан Ошко келип, Оштон окуп, билим алып, бир университет бүтүрүп, экинчи университетте окуп дегендей. Анан Оштун сулуусу Нокаттан апамды таап, анан экөө үйлөнүп баш кошуп, анан натыйжада биз жарык дүйнөгө келип, Ошто жашап калдык. Ошон үчүн баягы түпкүрүбүз Нарындан, Атбаштан дегенибиз менен, бирок ичкен суубуз Оштон болду да. Ошто жашап калдык, шаарда, Кара Суу районуна караш Шарк айыл өкмөтү деп мындай Фуркат деген жерде жашадык, өстүк, балалыгыбыз ошол жакта өстү. Чоңоюп мектепти ошол жерде окудум, негизинен шаарда окудум мектепти, Барпатында 38-мектеп Ош шаарында. Анан ошол чөйрө, балким сиз айткандай Оштун деле чөйрөсү мага диний жактан эме алган жок. Бир гана ошо Фуркатта биздин ошол учурда медресе курулуп, Абжапар атында медресе бар. Ошол медреседеги алгачкы чоң залкар устаздар, аалымдар, илимдүү таква инсандардын эмгеги биздин ушул жашаган үйүбүздүн жанында дагы студент балдар жашачу да, медресенин балдары. Кужура деп койчу, ошол жерде жашап, алар менен болгон мамиле балким бизге чоң таасир берди. Анан Египетке барганга биз баягы айтат го, буйрук болду. Юрфактан юрист болом деп бардым. Натыйжада молдо болуп чыктым дейт го. Юрист болуп барып мамлекеттик
бир программа менен бардык биз. 10 бала мамлекеттен билим берүү министрлиги бизди тандап, ошол учурларда тыкыр көзөмөл менен ал 92-жыл 1992-жыл Москвага барып 3 жыл 3 күн дегеним 3 күн бизди текшеришип ал жерден ушундай бир эреже болчу. Анан ошондон тандалып барган светтик окууларда окуйбуз деп барган балдарыбыз Кайыр университетине кирип, экономика жана саясий илимдер деген факультетке окуп 1 жыл ал жердин дагы даярдоо курсунда окуп, анан кийин араб тили өтө оор келип мен үчүн, тем более баягындай экономикалык анан саясий немелерди алып кетүү абдан кыйын келди. Мен өзүмдүн тармагымда деп анан эле жок окуй албай калдым. Анан мен же кетем, же калам башка жака окуйм деп аткан учурда анан сунуштама келди. Ал Аскарга тапшырып көрбөйсүңбү деп. Ошол жерде бир устаз Хасан деген бар болчу, араб. Эмнеге болбосун дедим. Даярданып, анан чындыгында даярданып олтуруп, устаздардан сабак олтуруп анан абдан кызыктуу бир дүйнөгө кирдим да, ислам аламы, ислам дүйнөсүнө кирип. Укмуш кызык болду мен үчүн. Анан бир сабактын артынан экинчи сабак мындай тойбойсуң го, мындай тойбой кирип баратканда анан ошентип олтуруп анан экзамен тапшырып, өзүм ойлогон эле ошол санавия деп коет, институт деңгээли 1-курстан тапшырып калдым да. Кудайга шүгүр. 4 жылдык окуу, анан 3 жылда бүтүрүп, анан кийин факультет тандап, аны да бүтүрүп, теологияны бүтүрүп, усулу дин деп айтабыз, акыйда бөлүмүн, акыйда жана философия бөлүмүн. Ал да оор бөлүм. Кудайга шүгүр 4 жылда бүтүрүп, анан 4-5 жылда анан үйүбүзгө кайтып келдик. Ошол менен жалпы эсептегенде бир 10 жылым кетип калды да. Негизги ошол диний эмеге кызыгуу, мен айтам да, бул биздин, мен өзүмдөн эмес. Балким менин ата-энем, балким ата-энем светтик адамдар, университетте иштейт. Мен атама абдан ыраазымын. Билесизби эмнеге? Бир учурларда 6 ай, 1 жылдан кийин кайтып келем дегенде, үйгө олтургузуп алып, маңдайына олтуруп алып айткан сөзү бар. Балам, эркек адам баштаган ишин аягына чыгарыш керек. Сен бардың, Кудай насип кылды, барып окууңду бүтүр деген да. Кандай гана болбосун. Мен диний эме болсо кандай боло берет деген. Кандай адам болбосун, негизгисинен окууңду бүтүр деген. Ал эне да, эне жумшак, эне боорукер, кой калсын балам, юрфагын окуп берсин, бул жактан бүтөт анын стиле 2-3 жылда. Дегенине карабастан жок. Баштады, аягына чейин чыгарсын деген. Атабыздын бекем тургандыгы, чоң атам раматылык, андан кийин мени жана эле кызым экөөбүз келатып сүйлөшүп отурабыз. Мени багып өстүргөн бир энем бар эле. Жөн эле кошуна энем. Ал айдан болот. Ошол энебиз мени кичинекей 40 күндүк менен баскан, эми ата-энебиз баягы баккан. Ата-энебиз жумушта болуп күндүзү кечке чейин бала бакчага бере албайт да. Ошо энебиз баккан кошуна болчу да. Эне деп койчумун. Ошол киши намаз окучу, анын дуасы. Чоң аталарым, чоң атамдын дагы атасы молдо киши болгон. Ошол молдо киши чоң аталарыбыздын аталарынын дуасынын балким бир натыйжасы го деп ойлойм. Көпчүлүк инсандар, көпчүлүк устаздар, ыйманга келген инсандардын баарын айтам да, өзүнүн мыктылыгынан деле эмес. Негизгиси ата бабалардын дуасынын мөмөсү. Ошон үчүн биз бүгүн бизден кийинки уулдарыбыздын, неберелерибиздин, андан кийинки урпактын мыкты болушун кааласак, биздин жүрүм турумубуз анан биздин дуаларыбыздын берекеси болот деп ойлойм. Сиз азыр аябай түшүндүрүп кеттиңиз, үй бүлөлүк баалуулуктучу, мисалы үчүн атадан балага кандай баалуулук өтүш керек экен. Негизинен бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп аткан окуялар жөнүндө сүйлөшкүм келет. Кыргызстанда акыркы учурларда эркектерди кантип тарбиялаш керек деген аябай чоң маселе турат. Себеп дегенде акыркы учурларда көрдүңүз, угуп атсаңыз керек. Негизинен эми эркек багыттоочу, бар жоктучу, баштоочу, направляющий деп коет го. Анан эмне болуп атат эркектерибиз менен, эмне жетишпей атат? Каттуураак кармасаң дагы болбойт, анан жумшак кармап койсоң дагы болбойт. Ортосун кантип табабыз? Билесизби, бул тарбия, Алла Тааланы биз Раббил аламин деп айтабыз да, аламдардын тарбиячысы деп айтабыз да. Жаратуучусунун жанында тарбиячы деп айтабыз. Пайгамбарыбыз эң мыкты мугалим деп айтабыз. Тарбиячы болгон дейбиз. Анас ибн Малик деген сахабасын, сахаба дем бул, сахаба деген жолдоштору, анын бир тууганы эмес, иниси эмес, баласы эмес. Ошол сахаба 10 жашында энеси алып келип пайгамбарга тапшырып берген. 10 жыл кызматын кылган. Ошол бир ата катарында тарбия берген. Бир жолу дагы ошол тарбияны айтат да. Бир жолу дагы мен туура эмес иш кылып койсом, балалык сезим менен тентектик кылып койсом, эмнеге мону кылдың деп урушкан эмес дейт. Жөн гана түшүнүктүү айткан, түшүнө билген. Себеби биз кээде ата-эне катарында баланын деңгээлине түшө албай атабыз да. Бала менен баланын деңгээлинде сүйлөшүү, бала менен анын дүйнөсүнө кирүү, аны бир гана чектеп, кагып силкип, уруп, урушуу менен эмес, балким
түшүнүү менен угуу. Анан ошого жараша анан бир тарбиялык бир эмеде эң негизгиси үлгү болуу. Баягы 10 нерсенин 9-ун пайгамбарыбыз бере турган нерсенин 9-ун жашап көрсөткөн, бирөөсүн гана айткан, айтып гана тарбия берген. Ушул методика биздин жашоо турмушубузга кириш керек. Бул бүгүнкү тарбия системасында дагы ата-энелерге да айта турган нерсе ошол. Бүгүн ата-энелер эгерде балдарын тарбиялап атабыз деп бала бакчага таянып, ушу бала бакча тарбиялап жатат, же мектепке берип, ушу мектеп тарбиялап жатат деп барып, эгерде баласы тентектик кылган болсо, эмнеге балам сен карабай атасың, тарбия силерге акчаны үйрөтпөйбүзбү, же болбосо карабайсыңар, тарбиялабайсыңар деп урушкандыгы туура эмес деп ойлойм. Мектеп билим берет. Ооба, тарбия да бериши мүмкүн, бирок билим берет. Бала бакча аны карап берет кечке чейин. Ал эми ата-эне үйдө тарбиялайт. Ата-эненин тарбиясы жүрүм туруму менен, адал эмгектен таап, адал тамакты берүүсү менен, андан кийин жакшы сөз насаат айта биле турган ата болуу менен. Сен баягы Жеңишбек акыныбыз илгери айтты эле, эгерде биздин аксакалдардын сакалынан арак коюлуп турган болсо, кантип алам батасын деген го. Бата дуа деген бул тарбия да. Бул деле дуа деген, бата берүү деген тарбия. Чындыгында ошол да. Адам өзүндө жок нерсени кантип берет? Бүгүнкү кээ бирки, мен баарын дебейм, кээ бирки аксакалдарыбызды, аксакал келиңиздер бата дуа берип коюңузчу деп калсак, мен көргөндүм айтып атам да, кээ бирки, балким өтө аздыр. Не деп бата беришин билбейт. Бата бербей эле коеюнчу, өзүңөр кыла берлечи молдокелер деп калат да. Анан бүгүн бата берүүнү дагы биле албаган бир улуу муун менен маңдай теске отуруп аткан болсок, биз кантип тарбиялабыз деген да коркунуч сезим келбей койгон жок да. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы муун, орто муун, ыйманга ыктаган муун иншалла тарбия да бере билет деп ойлойм. Дуасын да берет келечекте. Келечектеги муунубуздун, кийинки келе турган муундун келечеги ыймандуу чөйрөдө боло турган болсо жакшы чоңоет деп ойдобуз. Эми ага деле биздин кээ бир ата бабаларыбыздын, аталарыбыздын, улуу муундун күнөөсү жеке өздөрүндө эмес, системада болуп калды окшойт. Советтер Союзунун эң момундай күчөп турган кезинде система, коммунисттик система бар. Кудай жок деген система бар. Атеизм сабак катарына кирген системадан арак шарап деген нерсени бир нормалдуу нерсе көргөн, керек болгонболсо жаназасы жакындар өткөн болсо, мамлекеттик кызматкерлер жаназасын, жакындарын жаназасын окубай, оркестрди алып келип, аны менен чыгарган күндөрдү көрдүк да. Ошондой нерселерде чоңойгон муун бүгүн келип улуу муунга тообо кылгандары %99-дур. Бирок бир калат да арасында, кээде жүрөк ачылбай, хидаят Аллахтан, анан бир нерсе десең эле жолу касынып, бир нерсе десе эле адамдардын сакалына асылып, намаздын асылып эле, анан ыйман ошол сенин ыймандуу болгонуңа асылып эле, современный болбойбу, заманбап болбойбу, андан көрө чечип эле жүрбөйсүңөрбү? Кийин карыганда деле окуйт да намазды, эмне эле шашыласыңар? Өзүңөрчү эле аксакал болуп калдыңар деп эле ошол сыяктуу нерселерди айткан бир муун бар да, кичине улуу муунубуз. Булардын баарын күнөөлөбөйм. Булардын дагы өзүндө жеке күнөөсү жок деп атам. Системанын балким курмандыгы болду. Ошон үчүн азыр система жок да, андай система жок. Биз андай болбогондон кийин муунду тазалашыбыз керек. Муунду тазалаш сиз менен биздин мойнубузда милдет. Демек бизге алиби жок Алла Тааланын алдында. Жок, алиби жок. Шылтабыз жок эч кандай. Эми дагы аябай мындай тереңине кире турган болсокчу, ошол именно ошол Айсулуу карындашыбыздын окуясына кире турган болсок, бул эми бир нече жылдан бери бир учурлар келет, катар ушундай зомбулуктар көбөйүп кетет, аялдарын деп келген учур көбөйүп кетет. Муфтийибиз деле кайрылуу жасады. Бирок эми ачыгын айтыш керек, коомубуз ошол нерсеге мындай кайдыгер эле ал көңүл деле бурган жок, эми сөздүн ачыгы да, мындай окуп коюшту, эми болду, эми бу андан. Бирок мындай коомубузда дин аябай мындай басымдуу бөлүк, динчилдерчи, эми мындайча айтканда, мамлекетке кандай сунуш бере алабыз биз, мисалы үчүн ушул нерсени мындай. Билесизби, биз акыркы учурларда эмнегедир натыйжа менен күрөшүп калдык да. Бир нерсе болот, анан күрөшүп атабыз да. Бир нерсе болгонун күтүп отургандайбыз да. Алдын алсак болбойт беле деген суроо келет. Болот болчу. Алдын алууну эмнеде издейбиз? Суроо берем да кайра элечи. Эмнеден издеш керек? Алдын алуу дегенде кызды үйдөн чыгарып отургуз керекпи? Окубасынбы мектепте? Жүрбөсүнбү ал байкуш? Ошол жигит деле балким чөйрөсү
кандай экендигин алдын алсак болбойт беле деген суроо келет. Албетте бул суроолор биринин артынан бири келет. Ооба Айсулуу карындашыбыз раматылык арты кайырлуу болсун, эми баягы шеиттердин эмесинде кетти ошо. Зордук зомбулук менен кетти да мындай караганда. Бирок окуя бизге чоң сабак берди да. Бүгүнкү күндө ушундай муун чоңоюп баратыптыр. Керек болсо өзүнүн шахват деп коет, арзуу, жеке айвандык арзууларын башка нерсенин бардык баалуулуктардан жогору койгон бир муундун өкүлү. Жолдон кармап эле алып келип зордуктап эле, балким анан кийин өлтүрүп, аны көмүп салуу деген маселе да. Бул бир ата эне үчүн өтө чоң бир жоготуу, чоң бир сокку. Бирок ошол эле баланын ата энеси үчүн деле, жакындары үчүн деле чоң бир жоготуу. Бир баланы жоготуп атат азыр. Тагдыры эмне болот эртең бүрсү күнү талкаланды. Үй бүлөсү болгон болсо, анын үй бүлөсү эмне болду деген нерсе, анын урпактарына эмне кетет, кийин канча урпакты эле сүйлөп жүрөт да, сен атаң момундай зөөкүр болгон, зордукчул болгон депчи. Ооба, мамлекеттик деңгээлде иш кылса болот, бир нерселерди аткарса болот. Бирок мен ага чейин айтып аткан нерсем бар, коомдук деңгээлде ойгонбойлу деген нерсе келет. Иман инсанды инсан кылат, балким инсанды султан кылат деген сөз бар. Чоң аалым киши айткан экен. Чыныгы иманы бар инсан абсолюттук дебейин, бул дүйнөгө керектүү болгон күч кубаттын ээси болот. Кандай гана нерсени аткарам десе аткара алат деген маселе. Бул дароо эле дагы саясий, бийлик жагынан же дагы башка нерсеге ой келбесин да. Чыныгы имандуу инсан дуалдын артындагыны көрө алат деп атабыз да. Пайгамбарыбыздын фарасатыл муъмин деген, момун мусулмандын чыныгы парасаты, паам парасаты. Ошол көрөгөчтүк бүгүн азайып баратат. Ал илимге байланыштуу. Илим амалга байланыштуу. Амал такыбалыкка байланыштуу. Мына ушул нерселер азайып баратканда коомдо биз ойлобогон, ата бабаларыбыз көрбөгөн нерселер чыгат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Акыр заманга жакын, кыяматка жакын зына көбөйөт дейт. Никесиз карым катнаш кошулуулар көбөйөт. Зордук зомбулук көбөйөт деген мааниде. Паракорчулук көбөйөт дейт. Оору сыркоолор көбөйөт дейт. Недин себебинен десе, ошол убагында зекетин бербеген, убагында намазын окуп, дубасын кылбаган, өз кезинде арам дегенди тыйылып, адалга жанашпаган коомдон ойго келбеген, ата бабалар көрбөгөн зынанын аркасынан ата бабабыз укпаган оорулар чыгат дейт. Ооба, укпаган оорулар чыгып атат бүгүнкү күндө. Оору менен, ден соолук менен күрөшүп келатабыз бүгүнкү күндө натыйжа менен. Коомдук деңгээлде ооруларыбыз бар. Бир эле материалдык дененин оорусу эмес, руханий оорун айтпай эле коеюн. Психологдор көбөйүп кетти. Ар кимиси бар психологко барат. Эмнеге билесизби, байкуштар? Ошо барган адамдар байкуштар деп айтам. Алар барып ичиндеги муңун, ичиндеги бугун ошол адамга айтып, дубалга айтса укпай атат да, дубал. Тубайдан кайтарым жок. Тиги адамга айтып ыйлап кайра келет. Жеңилдеп калдым дейт. Жана орустардын топторуна окшоп калат. Ооба, ошондой сыяктуу болот. Бирок негизи залкар ата бабаларыбыз, аалымдарыбыз айткан сөзүм бар эмеспи? Эгер дос издесең, Аллах сага жетиштүү. Душман издесең, напсиң сага жетиштүү деп айтат го. Ушундай сыяктуу нерселер бар экен, баалуулуктарыбыз бар экен, насааттарыбыз бар экен. Биз бугубузду Алла Таалага айтайлы. Бирок адам менен болгон мамиледе негатив чачырата бербей, негатив тарата бербей, позитив тарасак болбойбу деген нерсе келет. Ошон үчүн бүгүнкү жаштарыбыздын, кээ бир инсандардын туура эмес жанагындай жолго кирип аткан бирден бир себеби, мен эми жалпылап айтайын. Бүгүнкү күндөгү интернет мейкиндеги виртуалдык дүйнөдөгү көрүп жаткан нерселери таасир берет. Бул биринчиси. Адамдын аң сезимине, мындай түпкү сезимдерине подсознание деп айтат. Эмне таасир берет десе, көргөн нерселери. Кинолору, кабарлары, контенттер, TikTok'тан болобу, Instagram'дан болобу, YouTube'дан болобу, ар кандай негатив нерселерди көрүп алышат. Бирөө ушундай кылыптыр, бир жерде ушинтип маньяктык кылыптыр, анан кийин тигинтип педофилдик кылыптыр, моундай кылыптыр. Анан эмне үчүн мен да кылып көрсөм болбойт деген суроо баягы жүрөт да дайыма. Бул нерселерде кичине болсо дагы чектөө кылсак болбойт беле деген нерсе. Мамлекеттик деңгээлде эле цензура деген нерсе бар. Мамлекеттик деңгээлде бүгүнкү күндө YouTube жана башка интернет чордонундагы терс нерселерди, баягындай арам нерселерди чектөө киргизүү кылса болбойбу? Кээ бир мамлекеттерде бул бар, өнүккөн мамлекеттерде бар. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда эркин. Эмнегедир бул нерсе чектөө жок. Эмнегедир. Ушул нерсе биринчи орунда. Экинчиси чөйрө. Жашап аткан чөйрө, мейли ал мектеп чөйрөсү, университет чөйрөсү, андан кийин дос чөйрөсү, айылдык чөйрө, же билбейм, райондук чөйрө дегендей
жүргөн чөйрөбүздүн эмесин оңдоо маселеси бар да. Эми бирок өзүн өзү оңдой албаса анан эмне кылсын деген суроо келет. Биз жакшы чөйрө түзүп берүү. Мисалы, жаштарыбыздын алаксый турган спорттук залдардын көбөйүшү мисалы жакшы жагына да, эми футбол, волейбол болобу, ошол эле учурда китепканалардын көбөйүшү, ошол эле учурда эс ала турган жакшы борборлордун, курстардын эмесине мүмкүнчүлүктөр түзүлсө, мен бир эле мамлекет деп аткан жерим жок. Муну коомдук деле эме бүгүнкү күндө инсандар деле ойлонуп кылсак болот демекчимин. Ушул нерселер да бир эме. Үчүнчүсү бул үй бүлө. Үй бүлө. Эң чоң проблема бул үй бүлө. Үй бүлөдө гармония кеткенде, үй бүлөдөгү баарлашуу кеткенде, үй бүлөдөгү перде жыртылганда ортодо ата менен баланын ортосуна перде жыртылат. Бир нерсени аркасынан таарынышат, айлап сүйлөшпөйт, жылдап сүйлөшпөйт. Мисалы үчүн эне менен кыздын ортосунда ушундай нерсе кеткен учурда же ата эне бири менен урушат, талашат, мушташат кээде. Ошол жерде чоңойгон бала травма менен чоңоет да, чоңойгонго чейин. Чоңойгондо ушул нерсе сөзсүз түрдө таасирин тиет. Анан бул дагы мындай кайдыгер эмне кылса болот деп өзүнүн моокумун кандырууга гана жол издеп калган, же арактан табат, же наркотиктен табат, же жанагындай бирөөнү зордуктагандан, же өлтүргөндөн, талаптоногондон тапкан бир муун келип чыгат. Эми ушунун баарын биз дагы эле айтабыз да, жообу барабар ыйман, ишеним. Ишеним десе эле дароо эле дагы биздин мекендештер, эмелер кээ бирки бир туугандарыбыз коркуп баштайт экен. Мына дагы молдолор баштады. Дагы эле намазына деп баштады, дагы эле орозо деп баштады. Мына ажыга, Меккеге деп атат. Айнанайындар, андай нерсе эмес. Ыйман деген нерсе, ишеним деген нерсе. Могул арам деген нерсе, арам экен деп ишенесиң, бул адал экен деп ишенесиң. Ата энеге урмат сый кылуу бул милдет деп ишенесиң. Кудай Тааланы таанып билүү менин милдетим деп ишенесиң. Ол нерсени аткарып кылып коюу, зордуктап коюу деген, өлтүрүү деген чоң күнөө экендигине ишенесиң, кылмыш экендигине. Деген ишеним да бул жараткандын бир экени бар экенине. Ушул нерселерди берүүнүн жолдорун мектептен, бала бакчадан коркпой эле университеттерден мисалы үчүн берсек болбойбу? Мисалы, Казакстанда бир университетте бир профессор айым келип калды бизге. Үй бүлөлүк таанышпыз, күйөөсү менен да, өзү менен да. Анан Казакстандан келип биз жубайыбыз менен тосуп алып, бир жака узаттык да, коноктоп. Ал киши ошол университетте сабак берет. Билесизби эмне деген сабак? Отбасы деген сабак. Үй бүлө деген сабак бар. Университетте, чоң университетте бүтүндөй баардык бөлүмдөрдө үй бүлө деген сабак киргизилген. Программасы бар, иштеп чыккан, баалуулуктар. Бул бир эле үй бүлө деген да күйөө менен айылдын ортосунда карым-катыш эмес да. Могу сыяктуу зордук, зомбулуктун алдын алуу, үй бүлө баалуулуктар эмнеге таянат деген нерсе бар. Ар бир жандыкка Кудай Таалам жан берген, алтын, бриллианттан да аманат катарында берилген нерсе. Муга биз аяр мамиле кылышыбыз керек. Ошол нерселер сыяктуу бизде деле университеттерибизде, мектептерибизде, базалык негизде кээ бир сабактар кирмейинче, биз көп нерселердин алдын алуу абдан кыйын болот. Биз алдын алышыбыз керек болот бүгүнкү күндө, билесизби? Биздин кээ бирки телевидениеден берип аткан программаларыбыз дагы тарбиялык жаатта болуш керек. Биздин YouTube контентте мына сиздер сыяктуу, Алла ыраазы болсун, берилип жаткан подкаст болобу, мейл жолугушуулар болобу, же роликтер болобу, кинолуу тасмаларга чейин мына бүгүн тарбиялык маңызда болуш керек. Антпесек биз көп нерседен кеч калабыз. Бүгүн бир окуя Айсулунун окуясы, эртең дагы башка, эртең бүрсүгүнү дагы кулак мурдун кескилеген дагы бирөө чыгып атат. Мисалы үчүн бүтүндөй дене мүчөлөрүн кескилеп, майдалап туруп, мусорго таштап койгон адамдар чыгып атат, зөөкүлдөр чыгып атат. Бир эле эркектер эмес, аялдардан да чыккандай жактары бар да. Ошон үчүн бул жерде ыймандуу коом түзөйлү келиңиздер деген нерсени чакырыкты гана коем мен. Демек, сиз ошол баарыбыз эле тепкилеп келген Советтер Союзунда деле семейное дело деген нерселер болгон, эми үй бүлөлүк сабактар болгон. Демек, баарыбыз ошо акырынан кайтып келишибиз керек экен. Керек. Менде анда бөлөкчө суроо. Бүгүнкү күндө коомчулук, сиз айткан коомчулук, мен чынын эле айтайын, жаңылык чыккандан кийин эми тиги зөөкүрдүн сүрөтү чыга элек, мен чын жүрөктөн коркуп аттым да. Ушул киши бир мындай сакалы жок, бир допусу жок бир киши болсо экен, дагы бир ошондой сакалчан чыгып калып, дагы анан эртең ушул ыймандуу мусулмандарга дагы сөз тийип калбаса экен дедим. Бир жагынан андай эмес экен, жакшы, эми бул жагынан жакшы десек да. Анан эми коомдо ушундай нерсе бар да, бир сакалдуу бирөө кылмыш кылып койсо эле, ошол мусулмандарга, ыймандууларга тепкилеп тийишип жатып калат. Сиз көбүнчө андайлар менен мындай сүйлөшүп калган учуруңуз көп болсо керек. Эмне деп жооп бересиз?
эми кээде катаны да моюндашыбыз керек да биз делечи. Сакал бир эле сакалды бир эле мусулмандар койбойт да негизи. Сакалды христиандар да коет, сакалды атеист деле коет, сүрөтчү деле коет, бир актер деле коет. Атеист деп атканда Кудайдан жөө качкан таптакыр башка бир кылмышкер деле коет мисалы үчүн да. Маселе сакалда эмес да. Ооба, сакал кайсы бир деңгээлде момун мусулман инсандын өзгөчө бир жүзүн көрсөтүп турган бир сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын. Жоолук да ошондой. Пайгамбарыбыздын ошо аял затына айтылган, парз кылынган эмес. Ушуну кийип алып туруп, салынып алып туруп, сакалды коюп алып туруп, ошо форманы кийип алып туруп бир кылмыш кылган өтө чоң, өзү үчүн эмес, коом үчүн чоң бир сокку. Абайлаш керек муну. Бирок адам ошентсек деле адам баласы пенде напсы менен башма баш жекеме жеке калып отуруп, кээде ушундай нерсе шайтан айдайт экен да. Көп нерсе ошол напсы бале, анан шайтандын азгырыгы менен, анан чөйрөнүн бузуктугу менен, анан жеке жалгыз калуу менен. Билесизби, көп инсандар ошол инсандардын көбү сурап келсеңиз түпкүрүндө жалгыз инсандар. Карым катнашы жок, достору жок, катташкандары жок, туугандардан бөлүнгөн. Ушундай бир психикалык деп да айтсам болот, психологиялык деп да айтсам болот. Акыл эс жагынан дагы, жан дүйнө жагынан дагы балансын жоготкон инсандар. Ошон үчүн ал сакалчан болуп деле кылып кое берет экен да. Мен деле зээнимге ийит. Болбосо экен дейм. Алла, ушу болбосо экен, чыкпаса экен дейм. Кээде чыгып калганда ушунчалык өкүнөм. Бирок бул исламдын катасы эмес да, ушуну айтам. Диндин катасы эмес. Мына карабайсыңарбы, молдокелеринде мондай кылмыш кылыптыр, уурдаптыр го, мал уурдаптыр. Ой, билбейм, монтип зөөкүрлүк кылаптыр го. Болушу мүмкүн, адам болгон жерде болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда деле сахабалар келип, кээ бирлери, "Я Расулаллах, мен зына кылгым келет" деген жаштары чыккан. Бирок алар кылган эмес. Кылайын деген ниеттерин айткан. Пайгамбарыбыздын жообу белгилүү. Сен ушул нерсени эжеңе, карындашыңа, энеңе, башка бирөөсүн аткаруусун каалайт белең. Логикалык эле бир суроо, жооп. Албетте жок, эмне кылмак элең? Мен анын сазайын бермекмин. Ошондой эле сен да зына кылгың келип жаткан, сен дагы никес карым катнашка барып, өзүңдүн кумарыңды кандырам деп жаткан аял, бирөөнүн кызы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн жубайы. Ошонун назарынан кара. Бир мисал. Экинчи мисал, зына кылып койгондон кийин пайгамбарыбыздын доорунда өкүнүп келет. Биз зына кылып койдук. Мындайчканда кошулуп, туура эмес иш кылып койдук. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам албетте аларга жазасын берген. Жаза болуш керек. Жаза деген исламда абдан жакшы бир эме бар. Мен да сабак берем ислам университетинде, анан даават кылуунун усулдары деген сабак берем да, ошол китептен. Ошол жерде ислам дининин башка диндерден ишенимдердин өзгөчөлүктөрү эмне деген суроо келет да. Бир 5-6 өзгөчөлүктөрүн айтабыз дайыма. Булак Аллахтан өзгөрүлбөйт. Адамдын акылы көп аралаша бербейт. Куран ушундай да негизи, аяттар эмеси өзгөрүлбөйт. Экинчиси, көп тармакты камтыган. Ислам дини ушунчалык нерсе, сонун дин кайсы гана тармакта акылыңызга келбесин камтыйт. Үчүнчүсү бул адамзатка жиберилген, жалпы адамзатка жиберилген. Орусу, кыргызы, тигиниси, мунусу бөлбөйт. Урусунда, Африкалыгын, Австралия бүт баарына жиберилген бир дин. Универсалдуу, арабка жиберилген дин эмес. Буну арабташты, араб колу деп айта албайбыз да, мындайча айтканда. Төртүнчүсү, бул дагы болсо исламда жаза деген түшүнүк бар да. Балаңыз туура эмес иш кылып койсо, сөз укпай беретсе, жаза бересизби, жокпу деген суроо келет. Беребизби? Беребиз. Эмне алып жаза беребиз? Ур токмок менен эмес да. Балам, дагы бир аткарсаң, анда мен сага сен айткан нерселерди аткарбай коем анда. Мен сенден таарынып калышым мүмкүн. Деген сыяктуу бул деле чоң жаза. Эненин жазасы ошол. Атаныкы муштум көрсөтүү эмес, атанын бир гана көз карашы жетиштүү. Илгеркилердин тарбиясы ушул болгон. Мен атам мени бир жолу да урган эмес. Мен муну ачык эле айта алам. Бир жолу да урган эмес да. Кол көтөргөн эмес да мени. Ооба, тентектик да кылганмын, балким мен акыл тарткандан, акыл эс тарткандан бул жагына мени дайыма көз карашы менен гана тарбиялап келген. Жинденген учурлары болгон. Менде балалык сезим менен болот да, жаш кезде ар кандай болот. Балалык сезим менен туура эмес кылып коюп, же бир нерсени сындырып коюп, же тигинтип коюп, аткарбай койгон учурда бир гана тиштенчү, көз карашы жетишүү да, болду. Бүттү дечүбүз да ичибизден. Болду ата, барып өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп коелу. Бирок боорукердиги 99. Мээримдүүлүгү, боорукердиги сырттан өтө катуу көрүнгөнү менен элдерге, үйдүн ичине келгенде абдан жумшак инсан болчу. Бүгүнкү күндөгү нерседен да айта турган нерсем ошол. Демек биз бүгүнкү күндө тарбия берүүнүн жолдорун, ыкмаларын кайсы бир деңгээлде толук өздөштүрө албай аткандайбыз. Үйрөнсөк жакшы болмок.
ошо менен гана биз бир жакшы жыйынтыкка жетебиз. Жаза жөнүндө сөз болуп кетти. Көпчүлүгү азыр атыгүлүү президентибиз дагы ушундай буйрук берди. Жаза акыркы өкүм бул өлүм жазасын бергиле ушундай адамдарга ушундай законду иштеп чыккыла депчи. Анан ошону менен маселе чечилеби. Эми бул шариятта бар маселе деп баарыбыз эле сүйүнүп деле калдык. Бирок биз билебиз да, сот системасын билебиз. Адашуу менен же бирөөлөр өч алуу менен өлүм жазасын берип койсо кандай болуп калат деген суроону эч ким бербей атат. Мен да корком, ушундан чочулайм. Чындыгында биз баягы эмоция менен айтып атабыз, өлүм жазасы кирсин, антсын, мынтсын. Ооба, исламда да бар. Баягы өлүмгө өлүм, өлтүргөнгө өлүм. Бирок деген жагы бар да, уландысы бар. Биздин аалымдар, устаздарыбыз муну далилдеп берет. Бирок деген жагы бар. Эгерде өлтүргөн тарапты өлгөн тараптын жакындары кечирген болсо, биз кечирдик, кунун берсин деген сыяктуу дечи, мисалы үчүн жаза катарында. Куну дагы төбө менен эсептелинген илгери компенсация деп айтабыз. Болгон болсо, анда өлүм жазасы берилбейт. Демек бул гумандуулук. Эми ошол адам өмүр бою өкүнүп, өмүр бою тооба кылып, өмүр бою башкаларга үлгү болуп, мына мен кылдым, ката кетирдим, сен кетирбегиле, айланайындар деп көп нерсени алдын алып жашайт деген нерсе. Бүгүн мен өлүм жазасын киргизүүдөн каршы, таптакыр каршымын деп айта албайм. Бирок коом даяр болуш керек. Сиз айткандай, бүгүнкү күндө адамдык фактор болуп, кээ бир адамдар жөн эле бир кичинекей кылган нерсеси үчүн деле өлүм жазасын алып, толтура үстүнө мойнуна үйүлүп кылмыштуулуктар. Бул жан жарык дүйнө менен кош айтышып кете бериши, бул адилетсиз болуп калат да. Эртең жараткандын алдына барганда дагы ошого себепкер болгон жетекчилер дагы, башкалар да жооп берип калышы мүмкүн. Эми тигинин жакындарычы, боздоп сыздап калган адамдарчы. Ал балким бир кичинекей кылмыштуулук кылды, бирок өлүм жазасына татыктуу болбогон нерсени кылып калды. Бирок соттук процессте ар кандай адамдар жалган күбөлүк өтүп коюшу мүмкүн, туурабы? Кээде адамдык фактор болуп калышы мүмкүн. Ошондон туура эмес чечим чыгып кала турган болсо, шордуу эле инсандын шору болуп калат да. Бирок мен жалпылап караганда, ооба, өлүм жазасы болсо жакшы болот дегендерге туура эле коштойм. Бирок эл бүгүн коом даярбы деген суроону коет. Даяр эмес болсо, эртерээк бир аз абайлаш керек. Бул нерсе референдум менен чечилиши мүмкүнбү? Мүмкүн, элде эмоция бар. Референдум кылса эл колдоп бериши да мүмкүн көпчүлүгү. Себеби жабыркагандар көп да. Алар да колдоп бериши мүмкүн, бирок мен дагы эле айтам, Алла Таалам бизге акыл берген. Акыл калчайлы, ойлонойлу, тажрыйбаларды карайлы. Анан биз коомубузду жакшы изилдей элек окшойбуз. Биз элди, коомду изилдеп көрөлү. Биздин коомубуз кандай эл деп, кандай коом деп. Биз Алла ыраазы болсун, элимден ыраазымын. Элим сонун, мыкты деп айтам. Дүйнөнүн элдерин, өнүккөн элдерди карап суктана беребиз го биз. Паланча ушинтиптир, Япония мынтип өнүгүп кетиптир, Корея монтип аттыр. Биз деле ошондой эле, Кудай Таалам бизге деле эки көз, эки кулак берген, ошондой эле дарамет берген. Биздин балдарыбыз, жаштарыбыз бүгүн окуп, эң жогорку деңгээлдеги, ошолордун эң мыкты деңгээлинде, ошо Samsung'да, ошол эле Google'да жана башка жактарда иштеп атат. Кудайга шүкүр, YouTube'да эме кылып атышат. Демек кылсак болот экен. Бирок биз бир гана билесизби, эмнегедир эме да, коомубуз сындап коюп гана анан аракет кылгандар көпчүлүгү аз да. Ошол жагынан мен көп нерсеге даяр эмеспиз деп корком. Биз коомдук деңгээлдеги катачылыктарыбыз көбүрөөк. Коомдук деңгээлдеги оңолууга муктажбыз. Оңолууну өзүбүздөн баштамайынча коом оңолбойт. Аны ачык айтам. Миллиарддарды жумшасын, миллиондорду жумшаган программалар болсун, коомдогу инсан өзүн өзү оңдоого аракет кылбаса, ниет болбосо, анда ал пайдасыз болуп калат көп нерсе учурда. Сиз уруксат этсеңиз, мен сизге бир мындай пикирим ортого салгым келип турат азыр. Себептен биз медиа тармакта эми көпчүлүк менен иштешип жүрүп, аналитикада жүргүзөбүз да. Анан мындан бир 4 ай мурун Өзгөнгө барып келгенбиз. Ал жерде бир келин күйөөсүнөн 8 жыл бою токмок жейт экен. Анан бирок күч органдары мындай ар бир үй бүлөдө болот дегендей кайдыгер мамиле жасагандыктан бизге кайрылгандан барып келгенбиз. Анан ошондо биз анализ жүргүзүп баштап 3-4 айдан бери аналитика жүргүзүп, анан ошонун негизинде биз мындай ойго келдик да, акыркы күндөрү биздин мамлекетте көптөгөн форумдар өтүп атат. Бизнес форум өтөбү, Маргулан деген кошуна мамлекеттен мындай бизнес тармагында коучтар келип атат.
Анан ошол жерге барсак көпчүлүк бир 70-80% бул аял кишилер экен да. Анан ушундай ойго келдик. Демек, анан биз өзүбүздүн чөйрөбүздү дагы изучать этип көрдүк, жакын чөйрөбүздү. Бир адам чыгып барайтса, медиага чыкса же бир мындай өзүнүн туйгусун, оюн айтса, ой пикирин айтса, билген нерсесин айтса, эркектер кабыл алышы кыйын экен да. Консервативдүү келеби билбейм. Анан жаңы нерсени үйрөнгөнү дагы оор кабыл алабы, ушундай аялдар изденүүнүн аркасында жүрсө, биздин эркектер мындай изденүүдөн бир аз артта калып калдыбы деген пикир келди да бизгечи. Сиз кандай ойлойсуз? Ооба, бул эми коомдогу шамал деп коеюнчу, нукка жараша болот да баардык нерсечи. Өтө эле деградация болуп атат окшойбуз, коом деградация болуп атабыз. Ар кандай окуялар, негедир экономикалык абал, кээ бирки учурларда кичине болгон басым деле, давление деп коебуз го, бул деле ар тараптан болот да. Бул эми үй бүлөдөн болот, кээде белгилүү күч органдарынан болот, кээде башка жактан болуп калат негизи. Анан биздин эркектердин кээ бирки алдыга койгон чоң амбициялуу биремелерин мындай жыгып койгондой. Мен билем, ооба, негизи эркек киши оптимист болуш керек, эркек киши күчтүү болуш керек. Ар-риджалу каввамуна алан-ниса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эркектер аялдардын үстүнөн дагы мындай өкүм жүргүзө тургандай, аларды башкаруу десе дагы эле айтам, күч менен эмес да, акыл эси, аң сезим менен. Жетекчилик кызматтарды динибизде дагы өзгөчө соттук системадагы кызматты, өкүм берүүдө, фатва берүү эмелерин эркектерге койгон дагы көбүрөөк. Неге дегенде эмоциясы ордунда депчи. Ушул жагынан койгондо биздин коомдо ушул жагы бүт деградация болуп аткандай. Анан ошон үчүн биздин немелер, эркектерибиз эмнегедир ага кайдыгер, жалкоолук кылып, андан кийин боло берет да. Ушул абалыма деле ыраазымын. Үйрөнүң да эмне болду, баардыгың да эмне болду деген мындай пессимисттик бир эмеге кирип алды окшойт. Аял заты идгертен бери эле табияты ошондой, аял затын дилгир, аракетчил, ар бир майда нерсесине чейин үйрөнгүсү келет. Анан бирөө бир нерсени билип калса, жалты жылтыр болсо, баардыгы ошол жака ойт, мисалы үчүн да. Бул шамал каяка кетсе ошондой кете бераткан бир табият ошондой аял затыныкы. Эми баягы аял затына ошондой Кудай Таала эме берген да. Ошого алардын аракетчилдиги күчөп, чоң эме аракет кылып аткандай. Бирок мен каалайт элем, эркектерибиз аракетти күчөтүп, мүмкүн болушунча үйрөнүүгө, анан үйрөтүүгө башкаларга да, анан чылбырды колуна алганга аракет кылыш керек. Антпесек бүгүнкү күндө биздин экономикабыз дагы, антпесек биздин бүгүнкү саясий абалыбыз дагы, антпесек биздин бүгүнкү диний абалыбыз дагы жакшы бир натыйжа бере албайт. Үй бүлөнү дагы керек болгон болсо эркектин жакшы бир таалим тарбиясы менен, эркектин бир башчылыгы менен деп айтайлычы, эркектин камкордугу менен алып кетиш керек болгон жерде бүгүн өзүңүздөр көрүп аткандай эле үй бүлөнүн дагы чылбыры кээ бир үй бүлөлөрдө аялдардын колунда. Ошол акчаны тапкан деле ошолор байкуштар, чуркаган деле ошол, үйдүн да тиричилигин кылган ошол. Эркек эмне алып жатат десеңиз, көпчүлүк учурда уктап атат, жатат, эс алып жатат, иштегиси келбейт, анан аялдын мойнунда. Болмок беле мындай нерсе? Болгон эмес, ооба, бирок болмок беле болбойт. Эмнеге болуп жатат? Демек өзүбүздү таштап койдук. Имамдыкты берип коюп атабыз. Таштап койдук. Эмнеге дегенде биз баягы бир адам ар жактан сокку жей берсе, өзүн таштап салат да. Негизи динде аны таштабаш керек. Жыгылдыңбы, тура бил дейт динде ушул нерсе. Ар бир кыйынчылыктын артында бир жакшылык бар деп айтабыз. Үмүт менен жашайбыз. Тагдырга берилген нерселерге ыраазы бол деп айтат. Ушунун баардыгы сонун сабактарда бизгечи. Тагдырыңа ыраазы бол. Бүгүн сен жыгылдың, эме болдуң. Бүгүн сен банкрот болдуң, же бүгүн сен байлыгыңды алып коюшту. Сен ишен, анын артынан дагы жакшылык келет. 10 эсесинен 700 эсеге чейин эгерде сен ишенсең. Ишенбесең, анда албетте кыйрап, үмүтүңдү үзүп, жыгылып, бөтөлкөнүн түбүнө кирип, же наркотик болуп, же кумарга кирип, же биротоло эле үмүтүн үзгөн бир коомдогу таптакыр жок бар, бирок өзү жоктой инсан болуп калат да. Буну биз каалабайбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бир аз биздин эркектерге көбүрөөк шыктандыруу керек го дейм, мотивация керек го дейм. Эми саясат тууралуу да сөз болуп кетти. Алымдар кеңешинде да мүчөсүз. Анан мына акыркы 4-5 жылда мындайча айтканда 7-чи созывдын депутаттары кетип атат. Азыр саясий майдан күчөп кызып турган учур. Анан кийинки шайлоонун алдында да турабыз. Анан бул тууралуу да сиз менен сүйлөшүп кетсем, мындай көпчүлүк түшүнбөгөн маселелер бар. Себеби акыркы жылдары дин чөйрөсүнө дагы мындай көптөгөн өзгөрүүлөр кирди, тыюулар кирди, чектөөлөр кирди. Ошолор тууралуу мындай түшүнбөгөн адамдар аябай көп экен бизде.
Анан жаңылыктарда мындай кыскача эле айтып коет, элдер түшүнбөй эле эртең бирдеке кабыл калбасын деп сиз менен ошону бир баарлашайын дедим да. Бир 5-6 мен жазып койдум, ошону сизге суроо берсем. Мисалы үчүн никап менен хиджабты түшүнбөгөн адамдар бар экен. Экөө бир деп ойлогондор бар экен. Мен сурап көрсөмчү, себеби динде баары эле эмес да. Мындай учурга кабылып калдым. Хиджаб кийген келинди муну законсуз, муну законсуз дейт. Анан бул кандай, мен бул закондуу десе бетиңер жаппагыла деди эле го, ушундай закон бар. Демек ал чектеп аткан адам никап менен хиджабтын айырмасын билбейт экен. Мен эми учурдан пайдаланып айтып кетейин. Урматтуу мекендештер, урматтуу тиешелүү ошол мекеменин жооптуу адамдары деп айтабыз да, эми ким болбосун. Жашоодо зулум деп айтат да динде, бирок зордук зомбулук деп айтабыз. Түрлөрү көп да. Кээ бирлери физически зордук зомбулук кылган болсо, кээ бирлери психологиялык жактан зордук зомбулук кылат, кээ бирлери анын укугун тебелөө менен зордук зомбулук кылат да. Мисалы укугуң бар, сиздин өзүңүздүн эркиндигиңиз бар. Кийингенде, мисалы үчүн жашоодо дегендей, кийингендеги укуктарды менин оюмча көп чектөөнүн кереги жок. Ооба, эскертүү жакшы нерсе. Иретке салуу жакшы нерсе. Бирок ошол эле учурда кыска кийинген, таптакыр чечинип алган, керек болгон болсо таптакыр эле бир эме тор кийимди кийип алып чыгып элдин алдына чыгып, мына мен бармын, мынандаймын деп аткан биздин кыздарыбыз деле жок эмес, чыгып атпайбы, жакынкы эле аралыкта чыктыго. Ага реакциябыз кандай болуп жатат? Ошол эле адамдардын реакциясы бар. Бирок эмелердин реакциясы кандай болуп атат? Тиешелүү органдардын адамдардын. Эми ошон үчүн жоолукчан инсандар, мейли хиджаб болсун, мейли никап болсун, муну түшүндүрүп кетейин. Никап менен хиджабтын айырмасы бар. Эми бул терминологиялык бир эмени арабчадан колдонуп атабыз, бирок мынтип айтыңыздарчы, жоолук салып, өзүнүн толку бой денесиндеги көрүнүшү керек болгон жерди гана көрсөтүп, Алла Таала мурсат берген жерде. Нур сүрөсүндө бул келген, ачык айкын окуп алсаңыздар болот башынан баштап. Калган жерлерин жаап жүрүү деген ошо хиджаб деп айтабыз. Хиджаб жагуу негизи. Аны улуттук форма менен жабасызбы, элечек менен жабасызбы, же современный заманбап деп айтабыз, бүгүнкү мода кийимдер менен жабасызбы? Бул жерде критерий бар да. Ошол хиджаб деген демек жүздү ачуу, караңыздар. Колду ачуу. Анан буттун кызыл ашыгынан ылдыйын ачып көрсөткөнгө уруксат. Калган жерлердин бардыгын кийим менен толкубайды жаап, кийинип жүрүү деген маселе. Муну кээ бирки, мен кече жакында эле түштүк Кореяга барып келдим да. Дайым бир ден соолук маселеси, кызыбыздын ден соолук маселеси боюнча. Ошол жердеги Корей айымдарынын, орто жана улуу муундардын кийингендерине назарымды салдым. Көңүлүм бурулду, узун кийинет, жамынып кийинет экен. Булар мусулман эмес, дагы айтам. Булар христиан же буддист, жарымы ушундай жарымындай. Бирок булардын улуттук баалуулуктарын жоготпоюн деген нерсе. Улуттук кийимдери бар экен, таптакыр эле биздин эле хиджабтын өзү эле экен. Бүтүн деле жабылат экен. Биздин энелерибиз, дагы эле айтам, улуу муун энелерибиз, тарыхыбыз 19-кылымдын нар жагы же 20-кылымдын башынан ар жагына карап кете турганбыз, артка кете турган болсок, бардыгынын кийими, улуттук кийимдерибиздин баары хиджаб негизинде болгон. Демек хиджаб, дагы айтам, Курандагы аялдардын жамынуусу, керек болгон жерин жаап жүрүшү бул парз. Неге деген суроо келет. Жүзүн ачуу уруксат берилген, колдорун уруксат берген, бутунун кызыл ашыктан ылдыйын жаап жүрүүнүн негизги хикмат сырларынын бирөөсү, бул сулуулугун, аял затынын эң сулуу жери чач экен. Же тулку боюнун эмеси экен. Ошолору өзүнүн эң жакын болгон, күйөөгө тийген болсо күйөөсүнө көрсөтсүн. Күйөөгө тийерек болгон болсо ата энесине, бир туугандарына көрсөтсүн. Эмне үчүн бөтөн адамдардын суктануусуна, алардын көз артып анан кийин эртең зомбулукка барганына, зөөкөлүгүнө себепкер болсун деген гана нерсе. Бул натыйжасы ушул. Никап деген нерсе бул толугу менен эле жүздү дагы жаап, көз гана ачык болот. Жүздү жаап жүрүү, бул такыбалык маселеси, Кудайдан коркуу маселеси, өзүнүн сулуулугун, өзүнүн чырайын, өзүнүн бүтүндөй баардык көрүнүшү керек болгон нерсесин баарын өзүнүн эң жакын болгон ата энесине, бир туугандарына, жана эле айтам, күйөөсүнө арнагандыгы. Пайгамбарыбыздын жубайларына никап тагуу парз болгон, үммөт деп айтабыз, кийинки мусулмандардын аял затына бул мустахаб деп айтабыз. Мустахаб деген аткарса жакшы болот, сооп болот, аткарбай койгон болсо күнөө болбойт деген маселе. Кээ бир учурларда никап тагып жүрүү бул
важип болгон да жерлер бар, милдеттүү болгон жерлер бар. Кайсы учурларда кайсы бир коом катуу бузулганда, эркектер ушунчалык деңгээлде маньяк болуп калган учурда, аял затынын кичине ачылган жерин көрсө эле мындай кол сала турган абалга келе турган жерлерде толугу менен жаап жүргөн жакшы болот деп айтылат. Бирок биздин кыргыз коомчулугунда бүгүн бул нерселерде мыйзамдар келди, ооба, чектөөлөр келди, иретке салуулар келип жатат. Муну туура түшүнүшүбүз керек. Балким мунун ооба кээ бир айткандай террористтер ушун жамнып алып, аялдын ошондой никап кийип алып, эркек деле бир кылмыштуулук кылам деп аткан болушу мүмкүн, билбейм. Балким да башка бир себептер бардыр. Жүйөлүү себептер болду. Эмне болсо дагы бул нерсе кабыл алынып калды да. Эми биздин мусулман аял затына айтат элек, түшүнүү менен кабыл алып койсо, бул жерден жаман көрбөш керек, сөкпөш керек, жамандап комментарияларда жаман нерсе жазбаш керек. Бул убактылуу деп ойлойм. Бир күн келет, коом жакшы түшүнүккө келген учурда балким ал деле уруксат берилет. Бирок хижабты, менин оюмча, хижабты чектеп, чечкиле жолуңарды алып салгыла дегенге эч кимибиздин акыбыз жок. Бул эми толугу менен ошол айымдын өзүнүн акысы, ал өзүнүн тандоосу. Мейли мекемеде иштейби, жумуш иштейби, ал жерге да тоскоол болбош керек. Бүгүн мыкты айымдар бар, дүйнөнүн олимпиадасын жеңип аткан кыздарыбыз бар, мыкты мамлекеттик кызматта иштеп аткан айымдар бар, депутат болуп аткан айымдарыбыз бар. Жолук салуу эле маселе жолукта эмес да, маселе анын жүрүм турум акыл эсинде. Ошондой эле политический партия анан мындай анын өзөгү дин болбош керек деген да чектөө бар экен. Ошондой киргилиптир. Андай бизде партиялар бар беле? Жок, диний партия жок болчу. Бирок ошо өзөгү динге ыктаган деп айтып атпайбы? Ооба, өзөгү ыктаган дегенде ошонун ичиндеги эл өкүл болом деп аткан инсандар, көпчүлүгү намаз окуган, ыймандуу инсандар болушу мүмкүн. Олар эми баягы пикири биригипчи, эмнеге болбосун деген суроо келген да, ошон үчүн ошол негизде кээ бирки исламий аттарды коюп чыкты да. Мен муну алдын алуу деп билем, жөн гана алдын алып атышат мамлекет. Кээ бирки мамлекеттерде, Тажикстанда ушул нерсе болгон, исламий бир менен аталышта ички эмеси дагы, баягы уставдык биримелер дагы, же болбосо программасы дагы исламдык негизде келген саясий партиялар болгон кезинде. Ошонун аркасынан граждандык согуш чыкты. Анан натыйжада алар жабылды, камалды, куугунтукталды дегендей. Бул бир эле Тажикстан эмес, толтура мамлекеттерде бар, кээ бир мамлекеттерде болгондой эле. Мен жеке пикиримди айтайын. Жеке пикиримде саясат, ислам өзү бир саясат. Ислам өзү жашоо өзү саясат. Исламдын жашоонун ар бир ыңгайында бар деп атпаймынбы? Мамлекет башкарууда дагы исламдык эрежелер бар. Бул сөзсүз түрдө исламдын саясий бир эмесин колдонуп келүү шарт эмес. Бул дегени уурдаба, жебе, алдаба, адилеттүү бол, гумандуу бол деген сыяктуу эрежелер бар да, иштейт. Исламдан да бул нерселер. Анан партиялардын, саясий партиялардын исламдын нерсесин жамынып келиши бүгүнкү күндө 21-кылымда абдан олуттуу деп, коркунучтуу деп эсептеп атам. Эмнеге дегенде, натыйжада исламга көлөкө чыгып атат. Аны карманган инсандар партияда келгенде биле албайм да, гарантия бере албайм да, кандай адамдар келет. Ыймандуулары бар, такыбалары бар, бирок кээ бирлери сиз айткандай мындай көрүнүштө ошол партиядан көрүнүп, бирок эртең кылмыштуулук кылып койсо эмне болот? Эртең коррупцияга себеп көрсө эмне болот? Жаманатты көрүнгөн ошол XY адам болбойт. Жаманатты көрүнгөн ошол эле ислам динибиз болот. Мына көрдүңөрбү? Динди жамынып келген партия, диний бир эмени алып келген эме ушундай бир эмеге жол берди, же болбосо ушуну кылды десе, толугу менен мусулмандарга сөз тиет. Ошон үчүн эмне үчүн өзүбүздү каралайбыз? Сөзсүз түрдө эле исламды жайылтуу саясий жол менен келиш керекпи? Жок. Андан көрөк жөнөкөй эле светтик мамлекеттин талабына ылайык эле депутат болом деген ыймандуу, ажыга барган, билбем, гумандуу, адептүү эл өкүлдөрү болуп келе берсин. Кайсы партиядан келеби айырмасы жок мен үчүн. Келсин, мамлекет үчүн, эл үчүн, журт үчүн, динибиз үчүн жакшынакай кызматын кылып берсин. Адилеттүү болсун, таза болсун. Жеп аткандарды акыйкат сөзүн айта билсин, туура эмес деп. Мына ошондо мен ойлойм, коомдо жакшы нерсе бар болот. Бирок атты алып келип коюу менен, саясий бир партияны алып келип коюу менен гана оңолуп кетет дегенге мен кошулбайм. Тескерисинче мен саясий исламга, исламды саясатташтырып алып келген ыкма жолго мен каршымын жеке өзүм. Негизи демократия тууралуу мен салыштырып кеттим өзүм дагы халифаларды, мына сахабалардын тарыхын кичине окуп,
бул демократиянын негизи өзөгү бул исламда бар нерсе экен да. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз алейхисалам өзү халифат түзүп, бирок өзүнүн мураскор калтырбай, ошол көпчүлүк сыйлаган, көпчүлүк тилин уга билген адамды халиф кылгыла деп мисалы айтып кеткен. Андан кийин деле мисалы үчүн калган Абу Бакыр, Умар радиаллаху анху ал деле ошол өзүнүн бир жакынын коюп кетсе болмок да. Ооба. Бирок эмнегедир бул демократиялык азыр бүгүнкү күндө демократия деп көнүп калган көрүнүштүн негизи өзү исламда 1,5 миң жыл мурун эле коюлуп калган экен. Ооба, негизинен бул ислам дининин эгерде тарыхын жакшы окуган адам болсочу, ол күнүбүздөгү саясий системалардын баардыгы эле ошону мейли социализм болсун, мейли капитализм болсун, мейли демократиялык бир эме болсун, коом болсун, кайсы бир жерде, кайсы бир деңгээлде ошонун өзөгү исламдан алынган. Бирок исламда баарын бөлүп койгон эмес, баары эле бир болгон ичинде. Мисалы, эч качан монархиялык авторитарлык бир эмеге жол берилген эмес негизи. Качан гана кийин булактан пайгамбарыбыздын доорунан, сахабалардын 4 халифанын доорунан шариар деп айтабыз. Андан кийинки Умавилер, Аббасилер деген доорго келе баштаган учурда көп саясий келишпестер пайда болгон. Эмне дегенде адамдын акылы аралашып, анча-мынча саясий көз караштар күчөп дегендей, географиялык аймак кеңейип, анан кадимгидей кагылышууларга, нараазычылыктарга алып барган. Мен дагы бүгүнкү күндө баягы жаңы бир нерсе ойлоп табуунун кереги жок деп айтам да. Бул жерде дагы демократиялык деген нерсе батыш ойлоп тапкан болушу мүмкүн. Бирок анын өзөгү бар да, максат эмне деген суроо келет да. Эл бийлиги деп айтабыз да, туурабы? Элдин каалоосу дейбиз. Чыныгы элдин бийлиги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда болгон. Медина коомчулугу түзүлгөн, мамлекет түзүлдү. Атайын Васиқатул Медина деп атайын документ жазылды. Бул келишим болду. Ошол жерде жашаган еврей коомчулугу менен кантип жашаш керек диалогдо, алардын башкалар менен болгон мамилеси, ошол эле башкаруудагы Азирет Осмон ибн Аффан 3 халифа келген учурда, эми мен эгерде Куран менен деп атсам, эреже менен жашабай турган болсом, силер мени түздөп тургула деген учурда, айтып тургула деген чыныгы демократия эмеспи? Ооба. Ошол жерде чыныгы демократиянын көрүнүшү дагы элдерден бирөө туруп кылычын кезеп, эгер сен түз болбосоң, мына кылыч сени түзөйт деген да. Мындайча айтканда, сени өзүбүз түздөп кое беребиз деп коркпой падышага айта билген да. Демек бул аны дагы ал куугунтуктап же аны жаман көрүп эме кылган эмес да. Туура кабыл алган, Алла ыраазы болсун деп айткан. Азирет Умардын башчылыгы кезинде, Азирет Абубакырдын башчылыгы кези биринен өтүп, өзүңүздөр айткандай, бирөө өзүнүн баласына, уулуна же жээнине же болбосо башка бирөөсүнө берген эмес. Бул башкаруу бир эмеси. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү саясат деле мен толук терең түшүнө албайм, саясаттан деле көп кызыкпайм деле. Ал саясий эменде деле ичине кирген адис эмесмин. Бирок мен болушун ушундай болсо жакшы болот эле деп аткан нерсе, эң башта саясатта бул адилеттүүлүк манда. Айкөлдүк анан экинчи нерсе. Эки нерсе бар да. Адилеттүүлүк болуш керек, анан жетекчилик адамдар да айкөлдүк, кечиримдүүлүк болуш керек да. Ол адам баласы ката кетирет, башка болот. Ошол учурда чыныгы падышанын мыкты даанышмандуулугу эмне десе айкөлдүгүндө болот да. Мен ошол келе турган алдыда шайлоо боло турган болсо, ошол гумандуу, ыймандуу, адептүү, актак кара деген мыкты элге күйгөн инсандар келсе деп гана тилек кылам. Эл өкүлдөрү келгенден элдин мүдөөсүн аткарыш керек. Чектөөлөрдүн дагы бири бул мындай диний чогулуштар кээ бирки жерлерде тыюу салынып тур. Бул каралар үйүндө, түрмөлөрдө, следственный изоляторлордо жана воинский частьтарда дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Ар жагында максат эме экенин билбейм. Чын айтайын сизге бирок биз убагында ошол түрмөлөргө дагы бардык. Мен жеке өзүмдүн практикаман айтам. Мен аскер бөлүкчөлөрүнө барып бир канча жыл бою кыдырып көрүп баарына ыйман, адеп, ахлак сабактарын бердим. Эмнеге дегенде аскер бөлүкчөлөрүндөгү аскерлерге дагы, кызматкерлерге дагы, ошол жердеги биздин жоокерлерге дагы бүгүн адеп ахлактык маалуулуктар керек болуп жатат да. Ошол нерселерге чектөөлөр, ооба, бүгүн жаңы мыйзамдын жегинде мамлекет мындайча айтканда диний объектилерде гана үгүт насаат иштери болсун, диний объектилердин сыртында уруксат берилбейт деген тыюу бар. Балким билбейм, мамлекеттик чечим ушул нерсени талап кылат. Биз билбеген коопсуздук жактары бардыр. Себеби эшиктер өтө кенен ачылып, каалаганы кирип, каалаган жака чакырып, элибиздин кээ бири радикалдуу болуп,
кээ бирleri саясий бир эмени алып өңүттү алып кетти да ошондон алдын алып аткан болушу мүмкүн. Бул мамлекет алдын алып аткан болсо мунун ички сырларын билбегендигибиз үчүн биз толук нерсе айтыш кыйын. Бирок мага койсо эркиндик катарында, демократиялык эме катарында мамлекеттик ошол мекемелердин уруксаты менен муфтиятыбыздын тиешелүү органдардын дагы багыттоосу менен ошол кээ бир мекемелерге барып үгүт насаат иштеринде кел намаз оку дегендик эмес да, маселе арамга барба, жебе, тигинтпе, мынтпе деген ата энеңди урматта деген нерселерди айтканга тоскоолдук болбош керек деген ойдомун. Буюрса, ал мен билгенден жакынкы эмеде муфтият өзү бул нерсени демилген алып, кээ бир аскер бөлчөлөрүнө барып үгүт насаат иштерин кылып атат. Негеринде бул нерсеге уруксат бар окшойт. Негеринде ал жерге тыюу деле жок. Жакында ошондой угуп калдым. Аскер бөлчөлөрүнө барып, жоокерлер менен көрүшүп, жолугушуп, алардын да жан дүйнөсүндө кээ бирки суроолоруна жооп бере турган атайын дин адистери, молдокелер бара тургандыгы жөнүндө мындай кабарым бар да бир аз. Андан тышкары, мисалы үчүн, эгерде сенде мындай мамлекет тарабынанбы же муфтият тарабынан сенде мындайдыр бир мындай документ дейби жок болсо, сен бирөөгө мындай дин жөнүндө сүйлөгөн уруксат жок деп дагы көбү айтып жүрөт да. Мисалы үчүн мен деле ошону окудум, мен жакшы талдай албадым законду. Сиз жок, бул талкуулаганбыз. Бул мыйзамды талкуулаганда биз бар элек. Алдындар кеңешинде баары талкуу болгон. Бул неден келип чыкты билесизби? Бүгүнкү күндө YouTube эмесинде же Instagram'da, билбейм, же Facebook'ta, айтор кыскасы ошол социалдык тармактарда бир адам чыгат дагы бирөөлөрдү жамандап, шубап, же болбосо динге туура келбеген нерселерди айтып, мисалы үчүн, же болбосо динибиздеги бар нерселерди бурмалап, анан биздин Ханафи мазхабы деп Кыргызстанда жалпы алынып аткан жерлерде ошол мазхабтын чегинен чыгып, радикалдуулукка чакырып, үгүттөгөн инсандар көбөйүп кетти. Аты заты билинбеген инсандар, ким экендиги билинбейбиз, тааныбайбыз дегендей. Ошону алдын алуу максатында атайын мыйзамга киргизилди дагы. Бул атайын муфтияттын атайын комиссия түзүлгөн, аалым инсандарыбыз бар. Ошолордун комиссиядан келип, ким насаатчы боло турган болсо келип сынактан өтсүн, 1 жылга берилет. 1 жылдын ичинде ал ишмердүүлүгүн жүргүзө алат, документ берилет. Мамлекеттик ошол дин агенттиги бар, ошол жердин дагы өкүлдөрү катышат. Анан ал адам уруксат алгандан кийин кенен кесир фатва береби, үгүт насаат кылабы, ал өзүнүн эрки болот да. Бирок бул чектөөгө муфтияттын курамындагы медреселердеги мугалимдер, Ислам университетиндеги биздин мугалимдер, биз устаздар, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү же муфтияттын курамындагы иштеп аткандар, расмий иштеп аткандар кирбейт. Анын деле уруксаты бар да, анын деле эмеси бар. Бирок бул жана диплому барбы, жокпу? Кээ бирлери бар бизнесмен, бирок диплому жок. Эч нерсеси диний бир эмеси жок. Анан чыгып үгүт насаат кылып фатва бергендер да бар да, кээ бирлери. Ошол туура эмес деп ойлойбуз. Себеби бир аз адеп маселеси бар да. Аалым турганда оозуңду тый дейт го, тилиңди тый деп айтат да. Аалым турат бул жерде. Сен анын жанында көзгө илбестен туруп, чыгып өзүңдүн немеңде сүйлөп атасың, чыгып алып турупчу. Ошондой эле туура эмес, исламды туура эмес жактан багыттан үйрөтүп коюу дагы, багыттап коюу дегенде коркунуч бар да. Ошол өңүттөн алганда бир аз чектөө киргизилген. Муну туура кабыл алыш керек. Кыйын деле эмес. Келсин, илими бар болбосо келип өтсүн, өзүнүн ким экенин далилдесин. Андан кийин ар жагы жакшы болот. Демек, Абдышүкүр ажынын айткан сөзү эсимде, Чубак ажы тирүү кезинде мен эч качан суроо жооп кылбайм деген. Ошолго келип такалат экен. Мисалы чоң залкар устаздар деле суроо жооп кылбай атат го. Мисалы мен деле чыгып суроо жооп кылбайм да. Негеринде мен өзүмдүн дараметимди, өзүмдүн эмемди эртең кыяматта жооп берем деп корком. Негеринде туура эмес жооп берип койсом, ал чоң бир күнөө да. Суроо жоопко даярдалган да сыккан устаздар бар. Булар бар, жок эмес. Кыргызстан уучубуз кур эмес. Чубак ажы өткөн болсо, анын аркасынан толтура Чубак ажыдай шакирттери бар дегендей, бүгүнкү күндө анын достору бар дегендей. Ошон үчүн алар берсин суроо жоопту. Кээ бирлери насаатчы гана, жөн насаат этет. Мисалы шайтандын азгырыгы эмне, тобо деген эмне, сабыр деген ал биздин иш. Ал барып сүйлөп, айтып үгүт насаат кыла беребиз. Эскертүүчүлөр да бар. Кээ бирки инсандар аты заты билинбеген деп атканым, баягы эл коом тааныбайт, муфтият да тааныбайт. Бир дагы диний бир сертификаты да жок, диплому да жок. Анан бирок динден сүйлөйт да. Мына ошол инсандар динге дагы бир күн 10 нерсесинин 8-и жакшыдыр. Бирок 2 нерседе туура эмес сүйлөп койсо, бир күн келип бир күн коомдун нугун буруп коюшу мүмкүн. Тактап кетким келет бул жерде. Мисалы үчүн сиз эми чоң алымдар тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Бирок айыл жергесинде, мисалы үчүн биздин жаштыгыбызда кандай болгон? Бир бизден 5-6 жаш чоң эле бала, биз кичинекейбиз, 3-4 класста балдарбыз, анан бир бөлмөдө отуруп алып, дин тууралуу бирдекелерди айтып түшүндүрүп берчү да, мисалы үчүн. Эми ошондой болуп калса,
Ошондойлорго мүмкүнбү? Эми кээ бир кемелерде мисалы үчүн ошо айылдарда айыл жергелеринде имамдын кабары бар. Ошол жерде бир жакшы бир жаш жигит бар. Илимдүү кичине окуп келиптир дегенде, же болбосо бир аз сабаты бар, өзү окуп үйрөнгөн устаздардан диплому жок болушу мүмкүн. Ошо имамдын уруксаты менен ушул мен балага мен эме беремин, гарантия беремин, бул бала жакшы алиф батен үйрөтө алат деген сыяктуу баштапкы бир эмелерди үйрөткөнгө балким уруксат берилет. Анчалык эле мындай катуу тыюу жок. Анчалык көрүп дагы деле сүйлөп атпайбы, ар ким чыгып сүйлөп атат, үгүт насаат болуп атат, мурда жок дегенде. Бирок мени түйшөлткөн нерсе ушул. Мисалы кээ бирлери мен муну убагында мыйзам талкууланткан кезде пикир катарында айтканмын. Суроо да бергенмин жетекчиликтерге дагы. Диний объектлерде гана сабактар кылынсын, андан сырткары диний объектке эмне келет? Университет келет, медресе келет. Фонддор болсо, фонддордун диний уюм болсо, диний уюмдун офистери келет. Андан кийин мечит, медресе же болбосо намазканалар келет да. Момунда бир мекеменин офистин комнатасын алып алып туруп, же болбосо технодомго барып ал жерден чоң жерди алып алып туруп кылган кандай болот деген суроо келет да. Ошол жерде диний объект эмес, ал болбой калат деген нерсе. Мамлекеттик мекемелерде болбой калат дейт, мектептерде болбой калат, университеттерде болбой калат деген нерсе бар да. Бул эртең биз муунубузду үгүт насаатсыз калтырып, биротоло ачка, ыйманга ачка, суусуз калтырып, анан жанагындай кылмыштуулук көбөйүп, адепсиздик көбөйүп кетпейби деген коркунуч келет. Диний объекти дегенди алып салып эле уруксат берилген жерлерде гана дейм койсо болмок. Мисалы үчүн кээ бирки жамааттар бар, бүгүнкү күндө чайканаларда олтуруп, баарлашып, ишкерлер менен барат, мугалимдер менен барат, өздөрү тамак жеп отурганча эле жакшынакай бир насааттарын кылып келгендер бар да. Бул жерден ооба коркунуч жагы да болушу мүмкүн. Жанагындай Хизбут Тахрир жана башка эмелерге үгүттөгөндөр. Бирок плюс жактары да көп да, башка жамааттарбы, башка элдерби. Ошол жагынан бир аз кайра каралып чыкса жакшы болот беле деген нерсе. Чектөө барып отуруп, бул кийинчерээк биз өтө көп нерселерди аткара албай калабыз. Эмне дегенде мен үчүн проблема жок. Мен мечитте да имаммын, тияка да барып аткара аламын да. Бирок бир туугандар бар да, мекендештер бар да, кээ бирлери сыртка чыгып, бир жерге отуруп, маектешкиси келет, баарлашкысы келет, табиятка чыгып отуруп баарлашкысы келет, тыйылабы андай нерселерчи. Сохбатташкысы келет, диний ыйман темаларында сүйлөшкүсү келет. Ал болбойбу ал жерлерде. Ошон үчүн ушул жакта ар бир эле мечитке барса киргизе бербейт аларды, мисалда. Кел сабак кылып коеюнчу десе, кечирип коюңуз дейт мечит имамы. Тааныбайм сизди дейт, туура эле. Ошон үчүн бул биринин артынан бири бир тоскоолдуктарды алып келет экен да. Балким азыр жыйналып алабыз, бирок келечекте ушул нерселерге бир аз кайра карап чыгылса, балким эл үчүн чоң пайда болот эле. Сиздин бул пикириңиз менен көпчүлүгүбүз пикирлешкенбиз. Мисалы үчүн ошол эле чубак ажыбыз Крокус Ситиге барчу. Мисалы эми бул Россия болчу. Бул христиан мамлекети, ал деле уруксат берген. Андан тышкары районго барганда мындай дом культураларда, ошол жерлерде мындай сабак өтчү. Демек, бүгүнкү күндө бул нерсе тыюу. Мен оюмча, иншалла, буюрса деп айтайын, уруксат алып муфтият менен чогуу уюштурулган болсо тыюу жок. Эртең муфтият уюштурат да, мисалы үчүн ошол эле баардыгын мечитке алып келе албайт да, аялдар бар, эркектер бар. Анан филармонияны алат, спорт сарайын алат, же дом культураларды алат, маданият үйлөрүн алат. Ошонун баардыгына муфтият өзү уюштуруп аткан болсо уруксат берилет, өздөрү кылат. А бирок ошол эле муфтият менен чогуу андай чогуу чараны уюштурам деп аткан диний уюмдарга менин оюмча муфтият дагы түз карап макулдугун берсе, жанагындай үгүт насаат иштерине Раматов Чубак ажы сыяктуу чоң залкара аалымдарыбыз да барып кийин сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк алат, иншалла. Чубак ажы тууралуу сөз кылбасак туура эмес болуп калмак. Бир нече жолу аты аталып кетти. Раматылык Чубак ажыбыз мисалы үчүн эми эч ким таана албайт. Жетекчилерибиз деле анын шакирти болуп жүрдү, эми дин тармагынданчы, мисалы үчүн. Билим берүү системасы бүгүнкү күндө 30 жылдан бери эң чоң акчаларды көп короткон билим берүү системасы. Мындай адеп ахлакты деле билим бериш керек да бул тармакта деле. Ошону келтире албаган нерсени бир киши келип, эми Алланын нематы менен мындайча айтканда бир улутту ыйманга келтирип койду. Феномени эмнеде? Феномени билесизби, бул талыкпаган эмгек болду Чубак ажыбыздын Раматылыктын. Анын ошол учурдагы муктаждыктын, ошол элдин муктаж болуп жаткан нерсесинин тилин түшүнүү болду да. Эл неге муктаж, кайсы тилден жакшы сабак алат деген нерсенин немесин, акцентин тапты Чубак ажыкебиз. Анан талыкпады, аракет кылды. Тигил айыл чакырса деле
бул жак чакырса деле бир суроону 10 жолдоп 100 жолдоп берсе деле талыкпастан тажабастан жооп бергендиги аны ошол феномен катарында кылды. Анан Алланын колдоосу да болду окшойт. Инсандардын жүрөгүнөн түнөк алды. Ошон үчүн өткөндөн кийин баардыгы ыйлады. Ал эмес Анарбек Усупбаев деген бир теңирчиликте эме кылган экөөбүз кезинде эмеге келип чыгып жүргөн, жанагындай дебаттарга чыгып айтышып жүргөн киши. Ал киши эми исламдын баалуулуктарына каршы сүйлөгөн аксакал болчу. Анан Чубак ажы өзү айтып калган мага. Анан бир күнү дейт, баламды алып барып могу жердеги шаардык жанагы каток деп коет, муз тепкен жерге алып барсам, ал дагы небересин алып келиптир дейт. Анан кайра көрүшүп калдык дейт. Балдарыбыз муз теп атат, жакшынакай болуп дейт. Анан биз экөөбүз баарлашып сүйлөштүк дейт да. Чубак ажы айтат. Сүйлөшө келсем дейт, жакшы эле киши экен дейт. Дүйнө тааным, жан дүйнөсү эмес, жакшы эле киши экен. Чоң гана динге болгон эмесинде белгилүү суроолору бар, проблемалары бар да. Анан мен деле дейт ичим жылып калды ошол кишиге деген да, өмүрүнүн акырында, өлөргө жакын. Кийин көз өткөндөн кийин, Чубак ажы көз өткөндөн кийин Анарбек Усупбаев тизе чаап кайгырган экен да. Ошону айтып калышты, көп жанында жүрүп көргөндөр бар экен. Хаттың чыгаан адам кетти депчи, мындай. Мен сыйлаган молдолордон кетти деген экен да негизи. Демек ошондой инсандардын да жүрөгүнөн түнөк алды да. Демек Чубак ажыбыздын феномен болгондугун бирден бирсе Алланын колдоосу биринчиден. Экинчиден талыкпаган эмгек, айыл-айыл, район-район, миграцияларды жүргөн мекендештерибизге Америкага чейин, Россияга чейин, Европа, Южный Корея, Түштүк Корея, айтор кайсы жер чакырса талыкпай барды да. Жеке үй бүлөсүнүн жашоо турмушун да караган жок да, курмандык кылдым да караганда. Бизнес деле жок болчу. Байкуш көз өткөндөн кийин үй бүлөсү деле кыйналды негизи. Мен көрүп тааныйбыз да, билебиз да. Жубуну жөнөкөй эле жашаган бир эме адам катарында, бирок жүрөктөрдөн эң бай адам катарында, жүрөктөрүбүздүн түпкүрүнөн мыкты адам катарына кете берди. Эми андай инсан чыгабы? Чубак ажынын өзүндө инсан чыкпашы мүмкүн. Бирок Чубак ажы сымал эмгек кылып, мээнет кылган инсандар да жок эмес да, бүгүн бар арабызда. Алар дагы өзүнүн тарыхын сызган чыйыр жолун сызып кетип атат. Биз аны балким Чубак ажы көзүбүзгө көрүнүп, алар көрүнбөй калып көбүн эсе учурда көлөкөсүндө болуп калат да. Ошон үчүн бул бүттү, өттү, кетти. Бирок эмгеги калды да. Пайдалана берели Чубак ажы. Өлбөгөндөй эле Инстаграмда чыгып атат, Ютубта чыгып атат дагы деле. Бирок могу жакта шакирттери болобу, жанында жетелешип жүргөн, шаркап жүргөн устаздар болобу, Абдышкүр устаздар ошондорду ээрчип кете бериш керек. Коом учу кур эмес да, учубуз кур эмес. Кудайга шүгүр, мындан ары деле бул нерсе кетет, алдыга жылат деген ойдомун. Себеби ал киши бир нерсенин уюгун, эмесин таштап кетти. Биздин элге кантип кызмат кылыш керек экендигин молдокелерге сонун кылып модель кылып үйрөтүп кетти. Баарлашуубуздун башында мен айтып кетпедимби, сиз менен байланыштуу эки мындай окуя бар депчи. Анын экинчиси эми мындай кыйтма Чубак ажы менен байланыштуу. Көпчүлүк эми биз дагы дин чөйрөсүндө адамдар менен сүйлөшүп калганда айтышат да, эми Чубак ажы массово, количествону алып келди иманга дейт. Бирок эми качествого иштеш керек дейт да, баягы. Эми ал качествого ким иштеп берет деп көбүнөн сурап калам да. Сурап калсам ушул Марс Ибраев деген байке бар. Ушундай бир мындай адамдардын, бийик мындай профессорлордун, доктор наук ушундай адамдардын жүрөгүнө мындай тил таба алат деп айтып калышат да. Ошондой бир баарлашуулардан бир мындай кызыктуу окуя кандай акыркы учурлардан бар? Эми Алла ыраазы болсун, дагы айтайынчы, амин дейинчи, ушул тилек болсун, дуа болсунчу ушундай орунду. Анчалык деле чоң бийик өмөбүз жок. Бирок ошол 2003 жылы келип, диний чөйрөгө аралашайын деген учурумда мен негизи сырткара кетем деп аткам. Дипломат болуп кетем деп аткан. Дипломатиялык жумушта, посольствого, элчиликке кетем деп атканда ниетим бар болчу. Сүйлөшүп койгондо бул жактан калып калганбыз да, негизи биз белгилүү себептерден улам. Бирөөлөр себепкер болуп, андан көрөк сен да кетсең, мен да кетсем, ким кызмат кылат элге деген нерсени койгондо, үй бүлөм бар болчу, кызым бар болчу. Ойлонбой туруп болду дегем да. Атам менен, раматылык атам менен телефондо сүйлөшүп, эгерде макул десеңиз Бишкекке жиберем деп, анда мен барам Ошко, болбосо барбайм деп шарт койгон жагым бар. Анан атам Байкуш раматылык, атаңыз кандай адамсың деп, мындай ошентип сүйлөчү. Мен сени сүйлөшүп тияка барат деп уже баары нерсени даярдап койсок, анан сен келип алып анан кийин кетем дейсиң, кантип жашайсың, эмнеге жашайсың, сен бир үй бүлөңдү кантип багасың деген да ичимде Аллахым турат дегем да, Аллага тобокел кылганбыз. Бирок сыртынан айткам, ата буйрса иштейбиз бизде депчи. Бирок мен ошол атам, раматылык атабыз
мен үйүмдү алып берди, 1,5 жыл бакты дегендей да, 1-2 жылдай баганан. Кийин анан кичине өзүбүз айлык алып деген иштей баштадык. Айтайын деп аткан нерсем, ошол учурдан баштап эле мечитке кирбеген толтура инсандар бар болчу. Жана айткандай эле, академия наука болсун, мейли университеттерде болсун. Анан мен ошол агайлар менен, эжелер менен сүйлөшүп отуруп эле тажрыйба иретинде алар менен анан алардын жан дүйнөсүнө жаккан эмне нерселер болот десе, алардын жан дүйнөсүнө жаккан түз эле барып тар сәттер эле динди айтсаң жакпайт экен. Анан кыйытма жолдор менен атайын баарлашуулар, көптөгөн сүйлөшүүлөр, анан кечтер уюштурулат, мындай ар кандай светтик мааниде айтып атам да. Клубдар түзүлгөн ошол учурда. Анан мисалы ошондой нерселердин аркасынан көптөгөн биздин академик, профессор, агай эжекелерибиз менен жакшы болуп калдык. Алардан көп сабак алдым. Мен ачык айтам, учурдан пайдаланып ошол эле Асан Сулайманович Ормушев агайдан абдан көп сабак алдым. Менин агайым ал. Ошол эле Ишемгүл Болжорова эжекебизден абдан көп сабак алдым. Роза Айтматова эжекебизден абдан көп сабак алам. Ошол эле Кыяз Молдокасымов агайыбыздан дайыма сабак алам. Мыкты инсандар да. Анан ушул академиялык инсандар менен дагы кээде барып, СКЛге 1 жыл барып, 2-3 жыл мурда болуп, онда бар анан 3 күн бир жерде отуруп жатып ошол жерде айттым. 3 күн бирге болобуз дедим. Бизде бар го 3 күн даватка дегендей барчы. Эми дават десеңиз булар туура эмес кабыл алат, анан форум деп коесуздар. Форум дейбиз да, светтик эмеде форматта. Жанагындай күндүзгү иш форматтарын толугу менен ошого ылайыкташтырабыз. Столдун үстүндө отуруп бир теманын алкасына талкуулайбыз, билим берүү темасына киребиз, мектептик, университеттик дейбиз. Өзүм дагы билим берүү тармагында иштеген үчүн, кызыккандыгым үчүн анан ушул жактан киребиз. Анан сөз түрдө барып келет да, баягы кечки учурга келгенде анан биз чай үстүндө отуруп алып анан ыймандашабыз. Негизги өзөгү ошондо. Ошондо бир атын айтпай эле коеюн, бир агайыбыз айтты да. 3 күн жүрдүм деди. 3 күндүн ичиндеги мага эң жаккан нерсе кечки чай учурундагы жарым сааттык жанагы ыймандашкан, баарлашкан учур болду деди. Калганын баары бир тең. Ошол жарым сааттык жана баалуулуктарды айтып берип аттың го деди. Ислам динибиздеги баалуулуктар, пайгамбар деп аткан пайгамбарыбыздын мыкты, мен мынчалык таанып аптырмын деп атат. Эми жөнөкөй эле сөздөр, биз айтып эле жүргөн сөздөрдү балким алар бир телевизордон эмеден уккусу келип өткөрүп салат окшойт чамасы. Анан барып маңдай тескей отуруп алып сүйлөшкөндө, чай үстүндө сүйлөшкөн учурда ошол жердеги жарым сааттагы суроо жооптун ичиндеги баалуулуктар пайгамбарыбыздын бир-эки эле окуясы, мисалы үчүн, ага абдан жан дүйнөсүнө өзгөртүү киргизип, ал ыйманга имерип атат да. Мен ушул нерсе кубандырат чындыгында. Менин максатым ошол агайларыбыз, эжекелерибиз кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү тарыхында эң мыкты чыйыр жол таштап кеткен инсандар да. Бирок ошолор монтип каарылып баратат күн өткөн сайын. Ушул каарлыгында дагы артынан мындан дагы башка чыйыр таштап кетсин деген тилегим болду. Ыйман менен жуурулушкан. Ушул жагынан. Экинчи бир эмеси, Асан агайым Кувейт университетине ректор болуп турган учурда биздин Толкунбек деген бир досубуз бар. Ошол киши анан студент. Ал да биз бирге окуп чогуу окуганбыз. Анан биз кылып аткан иштерибиз бир экенин айтып. Анан биз сүйүктүү пайгамбарыбыз өмүр баян деген китеп жазганбыз. Биздин балдар, жигиттер жазган. Ошол фонд ал убакта ошону китепти сатып, тияк-бияк кылабыз. Анан агай таптакыр эмеден алыс. Динди билет, бирок практикалык эмеден алыс болгон учуру. Тиги Толкунбек деген анда секретарь болуп, жардамчы болот, студент да, жардамчы болуп кагаздарын карап берип жүргөн. Эмес калеми курч болгон үчүн жакшы. Анан бир күндө документтерди алып келет, кол койгонго, арасынан бир барак кошуп коет экен да. Бир баракта сонун пайгамбарыбыздын өмүр баяны жазылат экен да. Күндө серия экен да. Анан бир күн атайын кошпой койт. Кошпой койсо анан агай чакырат экен. Толкунбек берип алсычы деп. Чакырып анан кана жанагы барагың дейт экен да. Документ толтура турат, бирок бир барак жок. Кайсы барак десе, жанагы пайгамбардын өмүр баяны эме болуп аткан барагың кана дейт экен да. Ал дагы мындай типтүү сүйлөгөн болот да. Кечкереске кагаз ташый беремби дептир. Меңиз китепти окуп алыңыз деп китеп таштап коюптур. Ошону китеп таштадык. Дейт, анан китеп таштап ошондон агай айтат, муштон бир эмеге кирдим дейт. Кийин анан ошол Меккеге сапар жана башка сыяктуу бир эмелерде агай дагы оңолуп сонун бир эмеге жолду тандап дегенде иман жолун имерилип кадимкидей бир эмеге түштү да. Оңой эмес иштешүү ал инсандар менен, мыкты инсандарыбыз, Алла ыраазы болсун, залкарлар, эл башкарган инсандар сөзүн таап алардын эң эмеси кичипейилдүүлүк менен эле ийилип турабыз болду. Ушул эмне десеңиздер ошол. Кээ бирлери жаман көрөт бизди. Мисалы үчүн ушинтип жүрө берет тигилер менен булар менен айтам да, булар дагы иман келтиргенге, булар дагы түз жолго түшкөнгө, булар дагы намаз окуп дуа кылганга, Кудай тааланы таанып
калганга шүгүр келтиргенге милдеттүү да, туурабы? Ооба. Эми сен кылбасаң, мен кылбасам ким кылат анан буларга? Башка бирөө башка жака буруп кетсе эмне болот депчи. Кээ бирлери айтты, кеч калдыңар деди, урушту мисалы үчүн. Убагында келсеңер болмок. Менин деди жолдошум өтүп кетти. Ошо жолдошум бул эмеге келсе болмок деди. Сен жаканга жармашам дегендей эмеге чейин барды. Бирок өзү иманга келген, намазын окуп калган. Ошто 7 жыл иштеп жүрдүм. Ошондо да бир аксакал киши бар эле. Баласы келип арызданат, устаз, атам ушунчалык арактан чыкпайт, жогорку жумушта жүргөн адам болчу. Не кылабыз деди. Анан үйүнө барсам, арак ичкен, маса болду экен. Мен колумда китеп ала баргам. Белекке китеп ала баргам. Дагы эле айтам, пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Анан сөзүңдү укпайт. Келдиңби деп мындай эме алып койду. Анан могу китеп сизге аксакал десем, алып ыргытып койдум бир жака. Ичимден мындай дуа кылып эле, Аллах хидаят бер деп эле кеттик. Арадан бир канча күндөр өттү, биз баарыбыз дуа кылайлы дедик ушу инсанга деп. Анан бир айдан кийин тиги бала кубанып келди. Билесизби деди, атам жума намазга барып деди, жанында бирге окуп, арагын таштап деди, сонун болуп калдык. Сизди үйгө чакырып атат, күтөбүз деп. Анан үйүнө бардык. Баарлашып үйүндө олтурдук. Окумуш китепти окуп бүтүптүр. Эми академический бир эме бар да, китепти жөн эле семишке чаккандай чагат да булар. Окуп бир эмес бир канча окуптур. Ар бир талдан сызып коюптур, чийип, суроолорду камдап коюптур толтура. Отуруп алып 3-4 саат отурганбыз. Үйүндө баарлашып отуруп, анан ошондон кийин дос, агайын, ата дос, инин бала дос болуп, анан ошол мындай көз ирмемдер, чыгармачыл инсандар менен болгон мамилелерибиз. Ошол эле Жеңишбек акыныбыз, Алла ыраазы болсун, мен өкүл атам деп коем. Өкүл атабыз чындап эле, өкүл бала деп тамашалап эме алабыз, бирок чындап эле өкүл ата, өкүл бала болуп калдык. Кийин башта келгенде иши дагы катуу, бекем адам болчу. Кээ бирлери мына комузуң харам, ырдаган болбойт, төкмөлүк болбойт деп туруп четтетип салган да, үмүтүн үзүп койгон. Анан биз келип айттык да, эмнеге болбосун? Пайгамбарыбыздын жанында эң мыкты сахабасы акын болгон. Акынды колдогон эң маанилүү жерге ошону алып барган. Сен дагы ошол акындыгыңды оң жакка бур. Элдин көйгөйүнө бур да, анан биринчи билесиздерби, жанагындай 3 арман деп. Арак жөнүндө Жеңишбектин чыккан ырлары бар да. Ошондой эле элдин көйгөйлөрү жөнүндө чыгарган 3 арман деген ырлары бар. Укмуш эл ошол учурда концерттерди берип, драм театрларда болуп, эл толтура аншлаг болупчу. Ошондон баштап Жеңишбектин төкмөлүктө дагы ийгилиги коштолуп, анан чындап эле биз бир тууган болуп калдык дагы. Көптөгөн сабактар менен журулушуп, эми ошон үчүн айтам да, коомдо бүгүн бир эле имандуу болгон инсандар мечитке келип, анстын эле мечитке келип атат. Алла ыраазы болсун. Ага да кызмат кылгандар, мээнет кылгандар, Алла ыраазы болсун. Бирок келе албай аткандар толтура. Ошолор менен иштешүүдө дагы деле талыкпастан, дагы деле мына эртең жакында дагы Нарынга баратабыз. Нарынга барып, Бактылуу үй бүлө долбоору деген долбоорубуз бар. Ошол жака командабыз менен барабыз. Ордо диалог платформасы фонду деп ачканбыз. Ошо менен барып кызмат кылабыз. Ал жерде барганда параллельно мектепке киребиз, параллелдүү түрдө администрацияга киребиз, параллелдүү жолугушуулар болот, диний адамдар менен жолугушабыз. Мындайча айтканда 3 в 1 дейбиз го, 3 нерсени бириктирип, бир иш кылып кайтабыз. Бул нерсе талыкпастан мен ойлойм өмүрүмдүн акырына чейин ушул жолду тандагамын, ушу менен кетемин деген ниетим бар буюрса. Учурдан пайдаланып, сандан сапатка өтүүдөгү мээнетиңиздерди Аллах шериктеш болсун. Эми өткөндө да айткам, Ишенгүл Болжорова апабыздын аты аталып кетти. Мен бүгүнкү күндө дагы издеп, кээ бир учурларда баягы таасирдүү видеолорду мен сактап коем да, анан ошолорду көргөндө мындай рахат алам да өзүмчө. Анан Чоо кажынын көптөгөн роликтери бар да. Анан ошол Ишенгүл Болжорова апа менен болгон дипломатиялык баарлашуудагы мен мындай аябай мындай ички дүйнөм толгон да ошол баарлашуудачы. Себеп дегенде ал учурда ал апабыз эми өзүңүз айткандай академик, өтө бийик даражалуу инсан да. Мыкты инсан. Анан сөз ошол тууралуу мындай кыргыз арапташып кеттиби деген бир мындай форма окшойт да. Анан ошол жерде сүйлөшүп отурушуп, анан Ишенгүл Болжорова апабыз бир мындай катуу сүйлөп койду да мусулмандарга каршычы. Анан мен эми ичимде күйүп атам, азыр Чоо кажы кантип мындай ответ берет экен депчи, мындай мен да өзүмдүн даражасында берсе керек десем, дипломатиянын бийик деңгээлин көрсөтүп койду да. Анан мен ошонун ушинтип деле жооп берсе болот турбайбы деп, мен бүгүнкү күндө дагы ал кишиден мындай дипломатиялык эменин бүгүнкү абалы кандай Ишенгүл Болжорова апабыз? Мен мына кызыбызды операция алып кетерден мурда дагы телефондон баарлашып, Кореяда жүргөндө эң көп сурап,
телефон чалып Кудай таалам өзү колдосун, алар шыпасын берсин деп мына телефондордо дагы деле бар. Эми алган мен өтө ыраазы болгон апалардан, эжекелерибизден бирөөсү ошол Ишенгүл эжекебиз. Үйүнө барып берерге эмесин таппай, багындагы алмасын терип берип, биздин эмеге ушундай эмеси биз дагы кишини унутпастан Курман айт болобу, башка эмелер болобу, этибизден берип, башка эмелерден берип дегендей кээде отуруп баарлашып жөн гана чайлашабыз. Азыр адам баласы الناس كالمعادن дейт да, инсандар бир кен байлык сыяктуу дейт да. Караңгылык доорунда мыкты болгондору, адеп ахлак жагынан, адеп ахлактан, илимий жактан, мүнөзүнөн мыкты болгондору исламга келгенден кийин эң мыкты болот деген да. Мен айтам да, ошо эжекелерибизди, ошол агайларыбызды ошол назар менен карайм. Бүгүн дагы булар мыктылар. Динге имерип атканда да мыктылар. Эмне дегенде эң өзөгүн сүзүп алып, тилинен Кудай таала деп түшпөгөн апаларга айланды. Эми мурдагы абал менен азыркы салыштырылбайт. Таптакыр башка. Ооба, убагында түшүнбөгөндөн кээ бир нерселерди айткан болушу мүмкүн, бирок ал эмоция, ал эмелер, пикирлер бүгүн таптакыр эле ал инсандарда жок болсо. Эмне дегенде дагы көбүрөөк гумандуулук, адамдардагы имандуулук деген нерсе баалыктар мындайча жайгашыптыр да. Ал көп окугандыгы үчүн, көп билгендиги үчүн, анан ошол залкар устаздардын таасиринин натыйжасы биз эми анын мөмөсүн карап жеп атабыз мындай караганда. Ошон үчүн биздин эң мыкты баарлашкан, эң көп жакындашкан, дайыма кеңешин уккан адамдарыбыз ушулар. Керек болгон болсо биздин ошо фондубуздун байкоочу кеңешинде да ошол кишилер орун алган. Азыркы абал таптакыр башкача. Ошон үчүн бул инсандарга өзгөчө бир мамиле керек. Биз буларды кадырлап, бартап, даңктабасак, булар убагында кезинде мыкты кызмат өтөп кеткен, жетекчи болгон, министр болгон, премьер-министр болгон эжекелерибиз, агайларыбыз эмне үчүн буларга биз урмат көрсөтпөйлү? Булар унутулбаш керек. Дипломатияны улантып кетсек, эми эл аралык дипломатияга улантайлы. Президентибиз жакында оондо сүйлөгөн сөзү менимче Кыргызстан эле эмес, кошуна мамлекеттердин эли, мусулман үммөтүнүн мындай бир кандайдыр бир оору жарасын козгоду окшойт, мындай козгоп көйгөйдү көтөрдү окшойт. Сөзүнүн башында мен дипломат болбой эле коеюн деген менен бул киши дагы бир дипломатияны бир бийик деңгээлге көтөрдү деп ойлойм мен жекече. Анан негизи Палестина маселеси бүгүнкү күндө эмне биз катардагы мусулмандар, президентибиз эми өзүнүн ишин кылды. Өзүнүн мойнундагы жүктү өткөрүп берди. Биз эмне кылышыбыз керек? Бүгүн жалпы эле ислам үммөтүн көйгөйлөндүрүп турган, кайгыртып аткан ушу эмне дейбиз, ичиңден каалап турасың, бирок колу бутуң менен да жетпей аткан, балким кээде үнүбүз да жетпей аткан нерсе ошол Газа маселеси, Палестина маселеси. Бул тарыхы, мунун немесине кайта турган болсок, чындыгында кыска эле айтайынчы, бул жерде өтө чоң бир зордук, зомбулук болуп атат. Зулумдук болуп жатат, ачык эле айтайлы. Муну бир Марс мусулман катарында айтып аткан жери жок. Муну дүйнө бүгүн Италиясы, башка Мексикасы болобу, башка жактар болобу, бүт мамлекеттер, коомчулуктар, саясий инсандар да баш болуп, чоң трибунадан, онун трибунасынан айтты. Бул жерде адам тагдыры кыйылып атат. Жапжаш балдардын тагдыры кыйылып жатат да. Мындайча айтканда геноцид катарында, бир эме катарында айыптагандар да бар, ооба болуп жатат. Тукум куруткулуу маселеси болуп атат. Анан бул маселеге чечүүнүн жолу, буга чейин бир жолу биздин мен ачык айта берейин, эме болуп калды, бир окуя болду да. Мен бир жерден Оштон учуп келе жатып, бир Инстаграмдагы бир эмеден, каналдан бир өлкөнүн элдери чыгып байрактарын момунтип катуу кылып, анан деп 100 миңден адамдар чыгып бакырып атыптыр да. Ошол Газага колдоо, анан мына Израиль колуңду тарт бу дегендейчи. Анан комментарий окуйсуң да, комментарий окусам, комментарийде ар кандай комментарийлер жазылып атты. Ал жерде биздикилер болсо, биздин өзүбүздүн ажолорду, биздин мамлекет башчыларыбызды күнөөлөп, мына көрдүң, ушундай болуш керек, эркек тигилер, мындай, тигинин мамлекеттин башчысындай, тигиндей деп ал жака көрө акцент бере баштаптыр. Ушундай кылышыбыз керек, тигинтишибиз керек деп, жана мен жөн гана жазып койдум, комментарий жазып атам. Урматтуу мекендештер, бул нерседе биз эң башта мусулманбыз. Адебибизди жоготпостон дуабыз менен биринчиден жалбарайлы, Алла Таалага дуабыз менен колдоо кылайлы.
Анан силер ушунчалык эле ыйыктабагыла адамды ыйыктабаш керек. Жаратуучубуз болгон жаратуучубуз бар. Чындап эле бул бизге деле тиешелүү маселе. Аз деле айтам. Ыйыктай турган адам эмес. Өтө улуктай турган адам эмес жаратканыбыз. Инсандар бүгүн бар, эртең жокпуз. Бүгүн келебиз, эртең кетебиз. Бүгүн башчыбыз, эртең кайра кетебиз, жөнөкөй болобуз. Бирок менин жазган эмемде ушул болду. Мен андан көрөк дедим, площадь деп коет, аянтка чыгып, байракты көтөрүп, дегенден көрөк, отуруп эки бүктөлүп отуруп дуа кылып, түнкү намазда дуа кылганың дагы эффективдүүрөөк болот. Ушунчалык силер ыйыктап, улуктап аткан ошол башчысы, же болбосо ким болгон болсо, мыкты болгон болсо, анда барып дипломатиялык жол менен чечпейби? Жок дегенде 10 000 аскерди алып келип коюп койбойбу? Бул эми практикалык эмес да, мындай колдон келе турган нерсе да. Кудурети жетет. Кудурет жетет. Кылып кой, же гуманитарлык жардамды жаадырып салбайбы? Адамдар ачкалыктан өлүп атат да, кээ бирлери ачкалыктан кыйналып атат. Деп гана жазып койдум, болду. Ой, балеге калдым дегендей, абдан кыйын абал болду. Саясий эмеге чейин бирөөлөр колдонуп, мени туура эмес колдонуп, анан үйдө баатыр жоодо жок деди, ошол элдин башчысы деп нерселерди жазышып, лозунг кылып эмеден кабар чыгарып салды. Анан мен кайра түшүндүрдүм, тиешелүү органдарга айттым, жок, менин максатым мейли анда дедим, биз деле элди агып чыгарайлы анда майданга, площадька чыгарып койлу, эртең анын ар жагынан контролдоо болбой калат. Мен экинчиден өзүбүздүн жетекчилерибизге күйүп атам. Биздин элибиз үчүн күйүп атам мен. Биз башканын тигини мунун эмелерин көп суктана бербейли. Биздин өзүбүздүн башчылар бар, Кудайга шүгүр, жетекчилерибиз бар, биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Бирок биз мусулман катарында эмне жардам бере алабыз деген нерсе, биринчиси дуа менен деп атам. Экинчиси мамлекеттик деңгээлде тиешелүү адамдарыбыз, жетекчилерибиз, ошондо айттым беле, өздөрү дипломатиялык жолдор менен, тиешелүү үн жеткире турган жактар менен. Мен бүгүн азыр отуруп алып бакыра берсем, камераңызда жок. Менин үнүм чыкпайт, ал жерде жетпейт. Бирок кээ бир учурларда ошол интернет аркылуу, кээ бир учурларда огондун трибунасынан, кээ бир учурларда ошол ыкмаларды колдонсо, анан таасир берет. Бул дипломатиялык жол. Бүгүнкү заман адамдардын душман болуп же бири-бирине согушуу беремеси, илгеркиде курал менен, кылыч менен чыгып калган жок. Бүгүнкүнүн эмеси, эң жакшы куралы калем менен, балким жазуу менен болот, интернет менен, трибунага чыгып айтуу менен болот да. Анан ошол менен айтып жеткирүүгө аракет кылайлы. Биз аскер жибере албагандан кийин гуманитарлык жардамды кээ бирлери колдоп жиберип атабыз, ал кичине болуп атат. Бирок негизгиси биз дуа, андан башка бир эме кыла турган нерсебиз жок деп айттык эле. Ооба, алсыздыгыбыз да, негизи алсыздыгыбыз ушул болуп атат. Эми ажообуз айткандан кийин мага бир ичимде дем күч деп рахаттап калдым да. Демек, Кудайга шүгүр, биздин дагы жетекчилерибиз ушул нерседе кайдыгер карабастан оюн айтып, трибунадан биз Кыргызстан ушундайбыз, сиздер менен биз деген нерсени койду. Мен еврей улутуна эмем жок. Маселе ал жерде башка бир маселе. Ал жердеги система бар, саясий система бар, зордук зомбулук кылып аткан система бар. Аны токтотуш керек. Кандай гана деңгээл менен болбосо дагы, дипломатиялык деңгээл болобу, башка болбосо, мына ошончо араб туугандар ошол жерде отуруп, араб лигасынын башы бириге албай атканына ошол жердеги адамдар өздөрү айтып атат, Палестинадагылар. Азия дейт, ол Чеченстан, ол тиги бу деп кайрылып атышат байкуштар ыйлап. Эми ыйлай турган абал неренде Кудай сактасын, биздин башыбызга келбесин. Согуш болбосун таптакыр. Боло турган болсо дагычы адамдарыбыз элге, дүйнөгө ар кимге бакырат. Кимиси Кытайга бакырат, кимиси тияка бакырат экен. Байкуш эмне кылсын, алар бакырып атат. Колдон келгенде, жок дегенде кээ бир жигиттерибиз, Алла ыраазы болсун, бакалашкага ун эмеден буудай салып, деңиз аркылуу жиберип атат. Айнанайын, бул деле бир салым, эртең кыяматта чоң таразада чоң сооп менен кайтат ошо жигиттерибиз үчүн. Бул салым. Салымыбызды, үнүбүздү жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Мен үнүмдү жеткирип атам. Айтып атабыз, залымдар, колуңар тарткыла, ошол адам. Сенин де үйүңдө жаш балаң бар, сенин де үйүңдө аялың бар, кыздарың бар. Анан бомба түшкөндө ошол жердеги миңдеген, жүздөгөн адамдар, 60 000ден ашкан адамдар бүгүн кырылып кетип атат, жөн эле карапайым калк. Эми саясий нерсе болсо, саясий менен жол менен чечкиле да. Эмне кыласыңар адамдарды зордук зомбулук кылып ал жерде өлтүрүп деген нерсе келет да. Ооба, бүгүн көптөгөн инсандарыбыздын жүрөгү канап атат. Бирок айла жок, эмне кылабыз айтсаңыз, эмне кылабыз? Биз ойлодук эле, ошо ажабызга айтсакпы деп, жок, ажабыз айттырбайлы, өзү айтып койду. Ошол мага жакты, чынын айтайын. Өзү айтты. Бул жерде Кадыр Ажы Маликов, ошо Мариям эжекелерибиз, Умма деп, ошол жамаат, Алла ыраазы болсун, абдан чоң кызмат кылып атышат. Мен билгенден да, билгендер ушулар. Кызмат кылып атышат. Жардамдарыбызды бердик, бербедик эмес, бердик. Продукты менен дагы башка акчалай берип атабыз. Алып барып берсин деп. Анан башка кыла турган нерсе болсо, жолу болсо айтсын.
бирок күч менен кирип кээ бир күн мекендештерим келди, мондай айтып кетейин, жаш жигиттер келди, устаз деди, уруксат барбы деди, биз болсо барып жихад кылайлы деди. Айттык, жок дедим. Жихадты сен менен мен кылып уруксат бербейбиз дедим. Мен эле берип койсом жихад болуп калбайт. Жихадты, бул ыйык согушту ошол коом, ошо мамлекет өзү, башчылык өзү уруксат бергенден кийин гана ыйык согуш болот. Бирок ал бүгүнкү күндө эч бир жерде уруксат деген нерсе жок. Бир саясий бир зулумдук болуп атат. Чечилип калсын, баары ошол биздин акса деп ыйык жерибиз кайтсын деген тилек болуп атат. Себеби 3 зыярат кыла турган ыйык жерлерден бирөөсү Мекке, Медина, Меккеде Кабатулла, Мединада пайгамбарыбыздын мечити болсо, үчүнчүсү биздин биринчи кыблабыз болгон жер Масжид Акса, Акса мечити. Именно ошол Иерусалимдин ичиндеги, Палестинадагы, азыркы Газзага жакын болгон жерде жайгашкан. Эми ошол жерде да талкалап жок кылабыз деп аткан болсо, биздин ыйык нерсебизге мындай намыска тийип аткан учуру. Ошон үчүн мен айтам, Кудай Таалам өзү эң чоң улуу зат, өзү адилеттүү улуу зат, Мунтаким аль-Мунтаким деген ысмы бар, өч алуучу деген ысмы бар. Алла Таалам залымдарды бул дүйнөдө жөн койбойт экен. Сөзсүз түрдө өч алат экен. Бирок ушуну да унутпайлы, бир элге Кудай Таалам эгерде ошол элде күнөө, ошол элде бир жакшы нерсе болбой баратса, Кудай Таалам эмне кылат экен? Билесизби? Бир залымдын колу менен өч алат экен. Залымдын колу менен өч алат экен дагы, бирок кийин убакыт келип, залымга убакыт мүмкүнчүлүк берет экен да, акылына келбесе, залымдан дагы, зомбулук кылган адамдан дагы өзү өч алат экен. Бул эми эреже диндеги. Бүгүнкү күндө эми бул Газдагы болуп аткан нерсе бул саясатпы же диний согуш болуп атат, кандай болот? Жок, бул жерде саясат гана деп айтам, саясий гана маселе, диний согуш боло элек. Диний согуш деген нерсе жок бул жерде. Диний ишенимдеги ооба, бир еврейлердин мусулмандарга каршы нерсеси бар. Бул туура эле нерсе. Биздин ишенимибизге болгон кыблабыз, биринчи кыблабыз болгон жерге тийиштик кылып атышат. Ошол жерде элдерди зордук зомбулук кылат, бирок бул көп биз билбеген, урматтуу мекендештер, биз билбеген, биз түкүрүнө жетпеген, тарыхтан бери келген билинбеген саясий күрөштөр бар бул жерде. Ошон үчүн дагы эмне үчүн деген суроону коюңуздар да өзүңүздөр, анда Араб лигасы эмне үчүн көтөрүлбөй атат? Эмне үчүн алар чыкпай атат? Суроону коюш керек да адамдар. Бул жерде демек биз билбеген да көптөгөн саясий нерселер бар. Менин оюмча, менин деле дарамет акылым жетпей атат. Тиешелүү адамдар муну талдайт болуш керек. Анан эң негизгиси биз башчыларыбыз, өлкө башчыларыбыздын позициясы өтө маанилүү. Эмне деген позиция турат, ошого жараша биз кыймыл-аракет кылганыбыз дагы жакшыраак болот. Негизинен мен дагы бир глобалдуу суроону бергим келет. Ислам өлкөсү, мына Иран ислам мамлекети дейбиз, анан ислам мамлекетин куруу деген бул шариятта бар маселеби же жок эле нерсени биз? Эми ислам коомчулугу болгонун баары эле каалайт. Бүгүнкү күндө ислам, мен билгенден бүгүн дүйнөдө ислам мамлекети деп расмий аталган бир катар мамлекеттер бар, бирок чыныгы ислам мамлекети деп мен жеке өзүм атай албайм. Эмнеге дегенде көптөгөн системалар, эмелер аралашып кетти. Ошол эле Саудияны айтасызбы, ошол эле Иран, ошол эле Пакистанды айтасызбы, билбейм кайсы бир деңгээлде ислам мамлекеттери булар. Бүт баардык нерсеси, конституциясы эмеси исламдын принциптерине ылайык болуш керек негизи. Бирок мен көргөн эмеден бүгүн ал нерсе анчалык деңгээлде эмес. Ошон үчүн бүгүн кайсы гана коомдо жашабайлы, кандай гана системанын ичинде болбойлу, мейли демократиялык системанын ичинде деле мусулман болгондугубуз үчүн, мусулманчылык мүмкүнчүлүктөрүмө, каалоолорума, дин тутуу эркиндигиме залыкасы тийбей турган болсо, ал системанын мен үчүн эч кандай оорчулугу жок. Биз ошентип жашап кете бергенибиз жакшыраак болот, мисалы. Жок, анан өзүнчө халифат курушубуз керек, өзүнчө мамлекет болушубуз керек десек, бул өтө оор маселе. Бул өтө оор маселе. Мунун артынан түпкүрүнө же болбосо анын аркасынан жыйынтыгына чыга албай кала турган бир чың деңгээлде бир эме болот. Бунун система катарында тажрыйбада көрдү да, көп мамлекеттер, коомчулуктар чыкты дагы, мен ислам мамлекетин курам деп өзүнчө чыкты, халифат курам деп чыккан топтор болду, жамааттар болду. Натыйжасын сурайм, эмне болду? Байкуштардын андан көрө көп жашап, дагы көрөп инсандын ыйманына себепкер болуп, жакшылыкты жайып жамандыктан кайтаруу ишинде жөнөкөй жумушун, үй бүлөсүн багып өтсө болот беле, ошол инсандар болот болчу, бирок көбү кырылып кетти, өлүп кетти, саясий куугунтукталды, башка болду, камалды. Эми бүгүнкү күндөгү заман ушунчалык деңгээлде, баягы бир аалым киши айткан экен, мусулманчылык эң төмөн деңгээлге түштү дейт. Ислам дүйнөсү бүгүн эң төмөн деңгээлге болуп көрбөгөндөй, 15 кылымдан бери болуп көрбөгөндөй эң төмөн деңгээлге бүгүнкү күндөрдө түштү. Эмнеге? Бүгүнкү күндөрдө бүтүндөй баардык илгери ушундай бир күн келет, ушундай болот деп аткан нерсенин баары орноду дейт. Пайгамбарыбыздын хадисинде келген кыяматка жакын
кыяматтын кичинекей белгилери деген нерсенин баардыгы толду. Эми неге дегенде зордук зомбулук бар, зулумдук бар, ошол эле зына көбөйдү, эч кандай айтор паракорчулук деген нерсе, адамдар бири менен душман болду, бир туугандан эме болуп калды дегендей, ишеним кетти деген сыяктуу нерсенин баарын айтып келген да хадистерде, ушунун баардыгы бүгүнкү күндө орноп жатат. Демек эң төмөн деңгээлге, адеп ахлактык төмөн деңгээлге түшүп атабыз. Экинчиси ишенимдик төмөнгө түшүп атабыз. Ишеним, намаз окуган инсандар бар да эле, вроде бы бар. Мечиттер бар. Сан жагынан карасаң бар, бирок сапат жагына келе турган болсок, бүгүн абдан сүрөт бар. Сүрөт бар, бирок сапаттуу бир эме аз болуп жатат. Эми ошол сапаттын үстүнөн иштеп аткан алымдарыбыздын бирисиз, дагы бир жолу Алла ыраазы болсун. Эми бүгүнкү баарлашуу мына көрүүчүлөр үчүн да аябай кызыктуу болуш керек, себеп дегенде биз Марс ажекебиздин балалык чагынан баштап геополитикага чейин өтүп кеттик. Буюрса эми үммөткө пайдасы тийсин деген ниетте болобуз. Анан эми баарлашуубуздун акырында албетте ушунча эмгек кылып атабыз. Бул эмгектин аркасынан өзүңүз айткандай ата-бабаларыңыздын дуасы, андан тышкары үй бүлөңүздүн колдоосуз болбосо керек эле. Үй бүлөңүз тууралуу бир эки сөз айтып кетсеңиз, жеңебиз тууралуу. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ооба, ар бир эле ийгиликтин аркасында бүгүнкү күндө ооба мен ата-энемдин дуасы, энем бүгүн апам тирүү, кишинин дайыма үзгүлтүксүз кылып аткан дуасы бар. Мен жада калса эмне болсом дагы артымдан ой керек болгон болсо калыңыраак кийинип ал, бүгүн аба ырайы суугураак экен дегенге чейин күйүп аткан эмеси бар. Бир туугандарымдын колдоосу бар. Анан албетте үй бүлөмдө келинчегим, Рахат келинчегимдин абдан чоң колдоосу бар. Ошол киши ошодон пайдаланып ыраазымын, Алла ыраазы болсун деп айтам. Себеби ар бир эле ийгилик жаратып аткан инсандардын артында ошондой мыкты жубайы болот деп ойлойм да. Анан албетте менин балдарымдын дагы, кызым Акбермет, мынакей уулдарым Мухаммед, Мустафа деп балдарымдын дагы Кудайга шүгүр мен мындай көңүлүм ток деп айтам да. Неге дегенде биз бере турган нерсени бердик. Мүмкүн болушунча балдарым чоңойду. Эң кичинекейибиз 11-класс болуп калды бүгүнкү күндө. Булардын ыйман жаатында, адеп ахлак, арамды арам, адалды алал деген нерсесинде тарбиясын алды. Менден нара көңүлүм ток. Эми булар өзүнүн жолун тандап, буюрса элибизге, журтубузга, динибизге кызмат кылат деген гана алгы тилегим бар. Жубайым ал да диний чөйрөдө болгондугуна байланыштуу мени ар тараптуу дайыма колдоп келет. Мына азырга чейин, эфирге келгенге чейин дагы өзүнүн кеңешин, дубасын берип гана калды үйдө. Мен ойлойм ушундай жакшы бир үй бүлөдөгү атмосфера, гармония деп айтайын, бизди балким эркелеп, коомдо, элде эрке болуп дегендей кызмат кылып, ойлонбостон, эч нерсе ойлонбостон кызмат кылып жүргөнүбүзгө өбөлгө түзүп атат деген ойдомун. Ар бир эле үй бүлөгө ушундай болушун каалаймын. Бири-бирибизге дуа кылып, бизде ушундай принцип бар үй бүлөдө. Баардык нерсе айтат го, бар жубайлар айтат. Үй бүлөдө сүйүү болуш керек, сүйүү болбосо мен анда көп ажырашкандар бар, көрүп атабыз да бүгүнкү күндө. Мен айтам да, жок, сүйүүдөн дагы ашып өткөн нерсе бар. Сүйүү качан болот? Сен сый урматты үйрөнгөндө болот. Сен сыйлай билсең өзүңдүн жарыңды, түгөйүңдү, жубайыңды, буюрса артынан сүйүү да келет. Ошон үчүн биз бул нерсеге ишенген адамдарбыз. Биздики ошол сый урмат менен башталган мамиле бүгүн сүйүү менен уланып атат. Кечээ кызым атайын бир таттуу жасаган экен, торт. Менин атымды жазыптыр дагы, анан 50 томдук китеп деп жазып коюптур. Китеп торт кылыптыр да, анан ошонун уландысы бар деп коюптур да. Бул эмнени айткым келип атат? Өмүр китеби. Өмүр китеби 50 том деп коюп. Сиз 50ге толдуңуз. 50ге толгон экенмин кечээ күнү, ошондой болуп калыптыр. Мен келсем сюрприз ушуну даярдап коюштур. Анан досторубуз келди эле, досторубуздун отурганан таң калып, эмне деген китеп дейт. Анан айттым, ошонун өмүр китебинин 50 томдук китеби болуптур, эми уландысы бар деп жазып коюптур. Алла таалам канча насип кылат билбейм. Ошол жылуу атмосферанын берекеси менен, алхамдулилля, мен ойлойм диний чөйрөбүздө бүгүн колдон келишинче аракет кылып жашап атам. Ийгилик жараттым деп айта албаймын, көкүрөк чапкылап. Эң алсызы, балким эң илимсизи катарында мен эсептенем. Менден күчтүү бардыгы, устаздардын дагы, аалымдардын дагы. Бирок биз ошолордун катарында, ошолордун дубасын алып, ошолордун артында чыйыр жолунда кетип атабыз, иншалла.
Учурдан дагы пайдаланып бирдекени айтып кетким келет. Мен бир 2-3 күн командировкада жүрүп тамагым отуруп калган болчу кечээ. Мен түнү эле ушундай канталып барат экенмин деп даярданып, кыжаат болуп, ардеке ичип көрүп, ушундай болуп эртеме турсам да үнүм жок эле. Балким жеңекебиздин дуасы, балким эми бул кайып дүйнөсү. Билбейм, эми силерден да кечирим сурайм, кандай үнүм кандай болуп атат. Алла разы болсун. Сонун. Ошол анан эми сиз алып барып аткан жумуштун аркасында мына үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу мына нарынга баратабыз деп атасыздар. Эми эфирибиздин акырында ошол элибизге кайрылуу, эми үй бүлөлүк баалуулук тууралуу көп сүйлөшүп кеттик. Эми ушул тууралуу. Эми элибизге, журтубузга биз баягы насаат айтуудан дебейинчи, жөн гана каалоомду айтайын. Биринчиден сиздерге ийгилик каалайм. Алла разы болсун. Командаңыздарга Алла разы болсун. Ийгилик абдан сонун баратасыздар. Көз тийбесин иншалла. Чындыгында бул жаатта Кыргызстан бүгүн Кудайга шүгүр алдыда. Анан ошолордун катарына сиздер ошол локомотив катарына кетип атасыздар алдыда. Иншалла мына кече жакында башка жактарда тартылып келдик. Каалоом ушул эч качан уруш талаш болбосо экен дейм. Согуш болбосун деп айтам, тынчтык болсун. Экинчиси үй бүлөнүн ичинде тынчтык болсун деп айтам. Боз үйдүн сыртында бороон болуп турса дагы, боз үйдүн ичи жылуу болуп турса эч зыяны жок. Бирок боз үйдүн ичинде бороон болуп турса, сыртта жылуу болсо дагы, анда ал боз үйдөн пайда жок. Ошон үчүн үй бүлөнүн ичинде уруш талаш болбосун. Ар бир жашап аткан, үйлөнүп жаткан үй бүлө инсандарыбыз, өзгөчө мусулман бир туугандарыбыз, келиңиздер, өзүңүздөр үчүн гана жашабайсыздар. Неге дегенде бул жерде өзгө үчүн да жашоо. Мындайча айтканда өзүбүз үчүн гана кызмат кылбайбыз, өзүбүз үчүн гана жашабайбыз, жашатуу үчүн жашайбыз. Ушул сезимди бере билүү өтө маанилүү экен. Үй бүлөдө да ушул курбандык бар. Ушул курбандык үй бүлөлүк менен биргеликте коомго арнаганда өтө сонун эффект болот. Мен ушуну каалайт элем. Элибизге аманчылыкты каалайм, журтубуз тынч болсун, мамлекетибиз эң өнүккөн мамлекеттерден болсун. Дин, ислам динибизге чектөөлөр эмес, иреттөөлөр кирип аткан болсо, муну туура кабыл алабыз. Бирок келечекте толугу менен мусулман бир туугандарыбыздын каалоосу кандай болгон болсо, ошол жаатта кетсе абдан сонун болот деген алгы тилек менен сиздерге дагы бир жолу терең ырахмат билдирем. Алла разы болсун. Ар бир айткан каалоо тилегиңизди дуа катары кабыл алып, амин дейбиз. Анан урматтуу көрүүчүлөр, ушундай чоң сөздөр болду, аябай пайдалуу насааттар болду. Муну албетте бөлүшүңүздөр, аягына чейин көрүп, анан катталганды унутпаңыздар, жактыруу белгисин дагы басыңыздар. Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун.